Биз айтып аткан нерсени кабыл алып койсо, биздин бир тууганыбыз может 9 бала. Ой, алыңжа чамага жардам кылып жат. Бечаралар ушу кароосуз калып, кароосуз ошол өлүп кете береби деген суроо ачык бойдон калат да. Биз азыр Саламаттык сактоо министрлигине барып, бул боюнча суроолорубузга жооп алабыз. Натон пониже сүйлөсөңүз, суранычы. Айжамал Смекина, Биз түшүнүп атабыз. Биз дагы тиги 9 бала сизге мактап, сизди мындай кереги жок. министрликти мактайлы деп биз ошондой ниетте келген жокпуз. Эмнеге макул болбой атышты операцияга? Өзү эле төрөйт, 8 баланы төрөгөн, эмнеге 9-ун төрөй албайт? Өзү эле төрөйт деп коюшту. Жок, ошол болот абы. Мына ошол болду. Сүйлөшчү, кыйналып кеттим деп жазды мага. Болот Бекташевич. Азыр операция бар занят экен, азыр жабык экен да алар. Болот Бекташевич, азыр сиз бейтаптын күйөөсүнө картасын көрсөтпөө, историясын көрсөтпөө, каякта көрсөтүлгөн? Биз карап көрөлү азыр кайсы эме постановление негизинде. Эмне болот майда балдар? Кандай кылып ушулар көрүп кантип жашайм мен, кантип жашайм? Кагылып кетейин, Улукбек, мыйзам барбы, акыйкат барбы, ошону айтчы. Тиккөктөгү канча деген келиндер өлүп атат я, канча деген келиндер өлүп атат. Бул жактагы жогорудагы мына дарылардын баарысы мамлекет тараптан берилүүчү акысыз дарыларды аптекадан алдырган. Эми бул деген кандай түшүнүп, кантип биз буга мындай акылыбыздын анат да? Мен 6 жолу келип соода кылдым да. Дары дармектер жетиштүүлүүбү? Карабалтада. Жетиштүү дары дармек. Муну эмне үчүн алып атат? Ар бир больницада бесплатно баардык маскалар. Эмнеге алдырып атышат? Эми сиз туура эле көтөрүп атасыңар бул маселени, мынакей факт бар. Эртең барып териштиребиз. Адам катары, мекеменин башчысы катары сизден сурап атабыз. Сиздин мекемеде кечээки төрөттөн каза болгон келин эмне себептен өлгөндүгү тууралуу сиз жооп тапкан жоксузбу? Эми бул жоопту айтпайм, ошон үчүн биз комиссия создавать этилип, ошол негизинде гана ала алабыз да. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле Автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, биз азыр Карабалта шаарындагы төрөт үйүнө келдик. 10 февраль күнү дал ушул төрөт үйгө Мамбетова Гүлмира деген бейтап түшүп, бүгүн анын жакындары өлүкканадан анын өлүгүн алып кетип алдында турат. Бизге ушул жакындарынын, туугандарынын кайрылуусунда өтүнүчүндө ушул артында 9 баласы калгандыгын, ал болгон 34 жашта болгондугун, буга чейин ден соолугу жакшы болгондугун, дарыгерлердин кароосуз калтырып, аны ушундай бир салкын мамиле кылгандыктан бүгүн кызыбыздан же ошол келинчегибизден айрылып калдык деп ушундай даттанып отурган учур экен. Азыр жакындарына микрофон суналат, андан сырткары ушул мекеменин жетекчилиги, мекеменин тийиштүү адамдарынан маалымат алалы, эмне үчүн ал келин каза болуп калды. Азыр жакындарына микрофон суналып жүрүңүздөр. Ким байланышты бизге? Жолдош болосуз да? Жолдошум. Атыңыз? Мен атым Өмүрзак Тынчтыкбек.
Men gayrılım sebebi şu. Gülüp çayınap tolgutup gelgen geleceğim orta çıkarıp ketadi. İçim kuyup silerdi çakırdım. Hakikatte izleyim de ben. Erde men gelinçegim saat 10'da gelgen. 2 saat vaktin aldı. Keçe 10'da ertemenen köy. Murda günü 10'da gelgen. 10 числода. O gelip buna 2 saat vakt kaldı dep jatkızgan eken. Men şahardan saat 12'de gelip gelinçegime süйлөшүp ошол бойдон бизге эч маалымат бербей же врачтары чыгып маалымат бербей бир гана сантеркадан маалымат алып турдум. Ал маалымат жалаң жоктон башка эчтеке айткан жок. Мен эчтекени билбейм. Врачтар мага качан маалымат берсе сизге ошо маалыматты айтам деп. Ошону гана айтты да. Ошентип мына 1-2 saat болуп атып уламы 2 сааттан узартып атып врач сага жолугатып атып таң амал 3:30-4:00 эмеге алып кирди. Кесировага алып кирип баланы аман алып калдык. Азыр келинчеңизди карап атышат врачтар деп мага айтышты, маалымат айтышты. Маалымат айткандан кийин эме кылышты. Saat 7:30-8'lerde biz emebizdi koşumça vraçlar çakırdık şahardan. Dep 6 vraç geldi şahardan. 6 vraç girip antimitip kotorulup operatsiyaga kirip ketkenden keyin 4,5 saat degende 12:30'da çıkıştı. Balаңыз жакшы, kız эме келинчеңиz жакшы деп маалымат берди. Азыр сиздин балаңыз кир суу ичип ичинен личина кылыш керек, мына дарыларды алып бересиз дегенде мен ошого ишенип, мен ушу роддомдун астында жаңыз өзүм турдум. Кайра чалдым. Ошо дарыны жазып бергенге 4,5 saat убакыт кармашты. 4,5 saat убакыт кармады. 4'ten 47-48 мүнөт өткөндө мага чалышты. Мен чуркап бардым. Барсам балаңызды көрдөсүзбү, келинчеңизди көрөсүзбү деди. Ооба дедим. Ноларды кийиңиз деди. Кирдим. Balamды gördüm, balam жакшы экен. Келинчеңизди көрөсүзбү деди. Келинчегиме бардым. Операцияны эмеде экен. Адилинеде экен. Босогодон аттаганда эле мага келинчеңиздин эмеси, давлениясы низкий болуп атат, деги бу деди. Ал мен жаш бала алдаганда алып атат да. Ал кетип калган. Мен көзүмөн көрө эле сездим да, анычы. Барып жакшы эле десем, о жакшы эле давлениясы низкий болуп атат деди. Ал өлүк киши менен тирүү кишинин дем алганы билинет. Мен келинчегим 2 колунда 2 врач. Башында 1 врач. Мотип башын не кармайт, ал башында эчтеке жок да. Бирөөсү капталына турат. Мен ал сездим, ал булардын эмете аткан сезип туруп эле мен мында бурулуп, бияктагы кайын журтум чакырдым. Келгиле. Анара кыйналып атты деп. Антимитип 35-40 мүнөт өткөндө кайра бардым. Кайра барсам келинчегим жанына кислород коюп коюптур. Мен киргенде кислороду да жок болчу. Дем алуучу да жок болчу. А менден уруксатсыз бир мында көк эмесин алып оозунан алып атат. Бунун не десем, бул дем алгыч дейт. Сен дем алгычты менден уруксатсыз не аласың сен? Мен көрүшүм керек. Мен уруксат берген алышың керек десем. Одураңдашты. Одураңдаганда мен кызыл кандыкка кармап врач менен кажылдашып атканда милицияларды ким чакырды билбейм, милициялар мени эшикке сүйрөп чыгышты. Мен акыйкатты издеп силерди чакырдым да. Мен жаркылдап күлүп келген айчамды отуп орта алып кетти. Мен эч Кесировага сурандым. Кесировага кылгылам, келинчем кыйнап агыла деп канча айтсам, биз эч эме маалыматыбыз жок, кыла албайбыз дейт. Мындан ашык мен согласен болуп атканда кылыш керек да. Мен согласен болуп атпайм. Мына кайненем согласен болуп атат, башкасы согласен болуп атат. Кесировага кылгыла. Кача мен келинчегим 5 saat. Не деди кесировага кылгыла дегениңизде деп не деди? Кыла албайбыз биз. Эч кыла албайбыз. Өзү төрөйт деди. Муну кайра толгонун дарысын кайра дапит этип күчтүү салып атып, кан тамырын баарын жарган да. Канча балаңыз, канча? Мына үйдө 8 балам бар. Мына көз жарганы мен 9-үнчүсү болчу да. 9 балаңыз. 9 бар. 9 балам талаада калды. Булар мени эч тооткон жок да, моюн толгоп. Же бир балдарыңыздын улуусу жашы канчада? 18-де. Кичүүсү 5-ке чыкты. Эм
жоқ дегенде келинчегиңизге бир жакшы сөз айтыңызчы. Бизди эметпей айтат деп, же мени киргизсе болот, же кыздын апасын киргизсе болот да. Эч бир врач келиптир биздин астыбызда бир маалымат алып эме кылган жок да. Бүт бекинип комнатта бизге кандай маалыматты берерин билбей, жөн эле бизге бир калп сөздү айтып отурушты да булар. Сиз Мен бир туган сиңдиси болом. Биз бир тууганыбызды жоготуп отурабыз. Ушул жерде мен Токтогулдан келдим, кече сизге чалгам кечинде. Биздин бир айбидабыз, мен кыскача эле айтып кетейин. Кесарева сурансак болбой коюшту. А кесарева суранганыбыздын себеби бул 8-син жарык дүйнөгө алып келип атканда Токтогул районунун өзгөрүш айлынын акушеркасы айткан. Бул төрөтүң дагы бир аз оорураак болду. Кийинкиңди төрөсөң кесарева суранып төрөнчү деп бир оз эскерткен. Ал ошону биз баарыбыз билебиз да, биз ошон үчүн кесареваны требуйт эттик. А бул жерде биз кыйналып атканын билип туруп кесарева требуйт этсек, ошол нерсени кабыл албай коюшту. Биздин экинчи айбидабыз, биз берден сомнение кармап атабыз. Булар деген эме маткадан кровотечение болду деп атышат да. А булар если баланы кыйнап эле өздөрү төрөтүп алып анан операция кылдык деп атабы, биз ошол нерсени тагын биле албай атабыз да. Биз ошол эки нерсени билсек эле биздин башка эмебиз жок. Болгону врачтар мындай биз айтып аткан нерсени кабыл алып койсо, биздин бир тууганыбыз может 9 баланын энеси аман калмак бул дүйнөдөчү. 9-18 жаштан баштап азыркы 2 күндүк ымыркайды элестетсеңиздер, бул кандай күндү көрөт бул балдарчы? Биз ушул врачтарды мен жамандык кылабайм эчкимге. Болгону акыйкат менен жашынакай жака ким эмне кылса ачык айтып, ошол нерсени баарыбыз чогуу чечип алсак деген үмүттөбүз да. Болор иш болду, болгону акыйкаттык керек бизге. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Атым Талгат. Мен 10 күнү кечинде саат 9:30 келдим Бишкектен, эжем чалгандан. Ошондон келгенден баштап кече саат 12:30 чейин бир да врач чыккан жок. Только медсестралар чыгып атты. Сиз бул жерде болдуңузбу? Ооба. Мен 10 күнү кечинде келген бойдон ошол жерде болчумун. Түнү менен ошол жакта отурдук. Кан алып келдик. Результатка бияка лабораториясы бар экен, ошол жакка алып келди 2-3 жолу. 3 жолу кан алып барып койду. Кече күнү саат 9:10 бир аппараты жок экен, ошол аппаратында ошол жактан келип бир жерден алып кетишти. Медсестралардан сурасак, бул весь больницалардын бардыгына бир аппарат деди. Ошонусун алып кирип кетишти. Ошодон кийин анан врач чыгып, Кесип жолу менен төрөт операция Кесиревага. ооба. Анын иши түндө саат 4 алып кирип кетишкен. Ага чейин сиздер макулдук бердиңиздерби? Ага чейин макулдук биз келгенче эле жезде менен апа макулдук берген. Жанагы каза болуп калган келинчегиңиз ким менен байланышып, эмнелерди айтып атты эле? Мен менен байланышып атты. Биякта сиз болгонсуздар. Мага SMS жазды. Не деп? Мен кыйналып атам. Көрсөтө аласызбы? Көрсөтөбү? Сиздер макулдук берип дарыгерлерден сурандыңыздарбы? Суранышты. Мага айтып атышты, суранып атабыз. Даже направление Сиз биякта жүрсүңүз, Бишкекке деп. Эмнеге макул болбой атышты операцияга? Өзү эле төрөйт 8 баланы төрөгөн, эмнеге 9-ун төрөй албайт? Өзү эле төрөйт деп коюшту. Жок, ошол болот абы. Жоп, ошол болду. Сүйлөшчү, кыйналып кеттим деп жазды мага. 19:50 жазыптыр, Биз келип анда силер кыла албасаңар биз шаарга алып кетели, чыгарып бергиле деп медсестраларга айтсак, врачтар уруксат бербейт, могу абалында чыгарбайт эч жака деп коюшту.
скорый помощь Скорый помощь жок да. деди. Ошол менен алып кетели десек дагы вообще. Өзүбүз машина алып келебиз десек дагы болбой коюшту. Азыр бул жактабы келинчегиңиз? бир видео көрсөтүп коеюнбу? Бул удалить коюп турмун азыр. Сага жибергем болгот. Мен ошо удалить койбосун деп буларга жиберип койгом да, биринчи мага муну жиберди. Эжеңиз ыйынбай жатат деп. Муну сүрөттү жиберишти. Ыйынбай жатат деп. Денесинин баары көгөрүп кеткен кече кирсек. Бүт кулак, бет, сет эчтеке билинбейт, көк мүк кантала болуп кеткен. Дарыгерлерге жоктуңуздар эмне дешти? Дарыгерлер эчтеке жооп берген жок. Ошол күнү иштеген смендеги дарыгерлер уже жок экен, келбей коюшту. Тил жакта иштегендерден ким иштеди эле, фамилиясын, аты жөнүн айткан десек эч ким эчтеке айтпай койду. Жетекчи заведующий каяка экен? Заведующийга кече мен Токтогулдан келип жолуктум. Мен айттым, эмнеге биз Кесарова сурансак, силер ал нерсени кылган жоксуңар десек, 8 баланы жарык дүйнөгө алып келген, бул 9-чусун деле алып келет дедик дейт. Бирок ар бир баланы жарык дүйнөгө алып келиш бул өз-өзүнчө проблема да. Сизге заведующий ушун Заведующий ошентип айтты, биз өзү төрөп алат дедик, 8ди төрөптүр. Ошон үчүн биз Кесаровага киргизбей койдук деди. Мен айттым, Кесаровага киргизбей койгон үчүн жооп бере аласыңарбы десем, эч нерсе жок, жооп жок вообще. Эми сабыр кылыңыздар мындай. Түштө врач чыгып айтканда, бул иним айткан. Баары жакшы, бала да жакшы, кыз да жакшы, энеси да жакшы деп. Андан кийин үйүңөргө бара бергиле, шорпо алып келгиле. Шорпо ичиш керек, анан бирөөңөр даярданып келгиле, багып жатасыңар деди. Карайсыңар деди. Саат 5ке келгиле деген да. Аны саат 5те тигиндей болуп атат да. Саат 5те бизге айрылып калдыңар деп. Саат 5те силерди жиберип, кайра эле ошол. Жок, түштө саат 2де биз үйгө кеттик. Врачтардан ойгонот деген да. 5те ойгонот деген. Булар эшикте каратаң көп болгон, каранчы. Бул менин оюмча врачтар булардан корккон, буларга общий айтсак, булар бизди бир нерсе кылып алат, ушулап алда деп, тигилерди успокоить этиш үчүн тамак алып келгиле, эс алып келгиле, баары сонун деп күлүп жайнап жооп берген дагы. Андан кийин жездемдин жалгыз калганын көрүшкөн, жездемди чакырып кирип туруп өлгөн абалын көрсөтүп коюшкан. Балага дары жазып беребиз, алып келесиң дегенде мен жаңгыз калгам ошол жерде. Азыр балаңыз бул жакта Роддомдо балам. 4,5 саат дегенде 4,5 саатта дагы ошо мына дары керек деп бирөөсү жазып чыгып мен колума берген жок. Эми азыр биз мекеменин жетекчисинен маалымат алганга аракет кылалы. Эми албетте оор жоготуу, оор иш болуптур. Сабыр тилейбиз, бирок провокацияга алдырбайсыздар. Мындай бирөөңүздөр эле биз менен жүрсөңүздөр. Сиз менен сиз эле мындай. Анан кол көтөрүп дарыгерлерге мындай агрессия көрсөтпөй эле коюңуздар. Мен катышпай калдым да, мен Токтогулдан келдим. Булар до конца жүрдү больницада. Мындай эмоция калтырбай, жөн мындай маалымат алалы, үчөөсү маалымат алырбыз, биз сөктү алып кетирсек болот. Ооба. Бул жакта турбайбыз сөк азыр, Азыр чыгарып берди моргтон. Моргтон экспертиза кылыштыбы? Экспертиза кылышты. 20 күндө чыгат экен. 20 күндө. Жок, анализ алыштыбы? Анализ алып ошо 20 күндө анализ чыгып тура болду. Эми анда сиздер бара бериңиздер, биз сиздер менен эле маалымат алып алалы, бири. Мекемеден. Отuz 36'da müçöl жашоочу. Сабыр. Балдардын баары үйлөп атат. Кечүү кызым да апама качап барабыз. Мен ага катып жооп берерим деп билбейм, өзүм кармай отурман. Десем эртең менен өзүн өзү жоготуп, кырышып, больницага келип, спокойно укол атып, анан эс алып. Сабыр кылыңыздар. Милициялар чакырдык эле, биз мында коопсуздук карап берип коюштарбы? Саат 5'te келиңиздер, 5'te наркостон ойготобуз. Жанына киресиздер, бирөөңүздөр карайсыздар. Анан шорпо берип, бирөө караш керек, жанына жатыш керек, палатага которобуз деди. Биз үйгө кеттик. Биз үйгө кеткенден кийин саат 4:30 чамасында жестем телефон чалды. Биз айрылып калдык. Эжекеңерден айрылып калдык деп. Биз саат 5'te келип, кайра врачтардын оозунан үзүлүп кетти деген сөздү уктук да. 5'te ойготобуз деди, кайра 5'te үзүлүп кетти деген сөздү угуп биз ошого эметип калдык да. Күмөн санап атасыздар,
Бул давно үзүлгөн. Давно үзүлгөн. Буга чейин кандай эле мындай кандай симптомдор бар эле? Келинчегим эмеси ден соолугу жакшы болчу негизи. Ден соолугу жакшы болчу. Мага кызмат этти. Майсага келдим көрүнө. Көрүнүп 2 саат убакыт калыптыр. Жаткызды, аптекеден дары алып бардым деди. Мен мына азыр мен 2 саатта келип калам деп мен шаардан келдим. Saat 12'lerde geldim düştü. 12'den ötüp geldim. Gelip gelince ben söyleştim. Tolgot otam. Dedi, sen Tolgot olsan ben bir yerde tutup duram dep. Mayda çiğdösünü alıp verip bir yerde kütü oturdum. O şomoydan telefonun hiç almadı. Bezlük koyup koşturuyor. Mişayet etmesin Tolgos'un dedim. Ama şu yerde oturdum, ana çıkart, mına çıkart, oturdum saat 7'lerde. Daha 2 saat kütünüz. Degenden 2 saat küttük. Sizge vuraş jolugat dedi. Je vuraşı çıkıp aka monda bolodat, mında kılsak bolo dep hiç kenges suragan jok. Bilmiyorum hazır men az boş oyattım da şaş beşleşip sen kadam. Sağ olun. Administrasiya kayakta? Sağ Administrasiya kerekli. Siz mi? Ben Bolot Bektaş. Ulukbek atım. Bolot Bektaş siz? Biz malumat algan geldik ele bu жаққа. Siz жооп бере бересиз бе? Мен жооп бере берейин. Маңдаңызда каршыңызда. Жаман окуя болуп тур кече. Жаман болду. Ошону кайсы жерден маалымат алабыз? Берден деле ала берсек болот. Бул жерде отуруп көрөлүбү? Мелигиздер, жүргүлө. Тиги эми ошо күнкү дарыгерлерди чакыра аласызбы? Жооптуу дарыгерлер кимдер эле ошолор? Заведующийди чакырасызбы? Жок, алар ошол айтып кетишти азырчы. Бул жакта деп атпайбы? Жок, операция кирип кетти, реанимация. Мен бияктамын. Жок. Азыр эле бул жакка келишти дели го. Жок, бияка келип. Реанимацияга келип койду. Бул сиз жактын сиздин бөлмөбү? Бияк ушу өз кабинеттерибиз. Мен дагы ушу түнү менен баягы келдим, өзүм ооруканада болчумун. Мага карабай, расмында окуя болгондон кийин деп түнү менен келип жоопту ушундай толук ала элекпиз, себеби дегенде комиссия келип, комиссияда иштеп атат да. Эми ошо жоопту мен ойлойм, баягы чтобы объективный болуш үчүн судебный эксперттер, шаардан келген комиссия иштеп атат. Анан ошонун негизинде толук кандуу жооп беребиз го дегенчи. Ошондо эмне деген турасыз? Азыр жооп бере албайбыз. Мен ошо комиссия келгенден кийин, баягы милицияга берилгенден кийин, судебный экспертиза жасалгандан кийин, алардын жообу менен ушундай бир толук кандуу жооп болот да. Жок, себеби эмнеде болуп аткандыгын эми жетекчи катары билген жоксузбу? Эми бул себебин азыр мындай кайсы болду, эмне причина экенин биз азыр айта албайбыз да. Неге? Себеби дегенде бул экспертиза чыккандан кийин ошону айта алабыз да. Жок, экспертиза ал иштин жыйынтыгы боюнча. Келин кандай болуп келди эле? Ал жөнүндө азыр мындай толук мындай маалымат жок да. Неге? Себеби дегенде биз ооруканадан келип анан ошондой болуп турат да азырчы. Жок, бизге тийиштүү. Заведующий болчу, заведующий азыр операция кирип кетишти да. Канча күтсөк болот? Эми азыр эми билбейм канча мүнөт деп айта албайбыз. Мындай иш болуп атпайбы сиз? Ооба. Эми экспертизанын жыйынтыгына таянбай азыр жетекчи катары мекемеде бул жакта координация кыласыз да сиз? Ооба. Дарыгерлерден сурап, ошол күзөттөгү дарыгерлерден сурап, эмне себептен мындай болду деген суроого жооп таптыңызбы өзүңүз? Ооба. Эми ага суроого жоолук таба элекпиз, себеби дегенде комиссия баягы түзүлгөндөн кийин таба элекпиз деген нерсени сураган жокмун агайын. Мен сизден дарыгерлерден сурадыңызбы? Эмне деп жооп беришти дарыгерлер? Эми мынакей бүгүнкү менен кечээки менен жүрүп мындай толук суралган жокпуз да, себеби дегенде ушу иш менен жүргөндөн кийин булар ушу менен толук ошолор менен баягы жүрдү да ошол иштер менен. Азыр биз Саламаттык сактоо министрлигине барып жооп алабызбы кандай? Эми мен ойлойм ушу экспертиза чыккандан кийин ошо менен толук чагылтып алсак болот. Бул сиздин официалдуу жообуңуз. Ооба. Биз кенен маалыматты, ачык маалыматты
Ошол дем соолугу боюнча маалыматты Ооба. биз саламаттык сактоо министрлигинен барып сурашыбыз керек. Эми ошо мен ойлойм, ошо экспертиза толук келгенден кийин, ошо чыккандан кийин толук маалымат алса болот. Агай, биз ал экспертизанын жыйынтыгын сураган жокпуз. Биз сизге ошо келин дарыгерден сураган жоксузбу деп сизге таң калып Эми атабыз. биз ооба, Адам өлүп атса сиз мындай эмне себептен өлгөндүгүн дарыгерлерден тактабадыңызбы? жок, биз жок, ошо. эми тактаган күнү дагы биз ошон үчүн комиссия организовать этилди да. Агай, мен Ошо комиссия киргенден бул кийин ошону жумушту жазылат да. иштин жыйынтыгы боюнча баа берет. Ооба. Биз ушул жердин жетекчиси катары, дарыгерлердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөчү адам катары, мекеменин башчысы катары сизден сурап атабыз. Сиздин мекемеде кечээки төрөттөн каза болгон келин эмне себептен өлгөндүгү тууралуу сиз жооп тапкан жоксузбу? Эми бул жоопту айтпайм, ошон үчүн биз комиссия создавать этилип, ошонун негизинде гана ала алабыз да биз. Жок, сиз дарыгерге чалып сурадыңызбы? Ооба, Эмне чалып болду сурадык. дедиңизби? Азыр Эмне мынакей деди? азыр экспертиза болуп келгенин, ошо менен булар заниматься эткенден кийин биз ошондон кийин бүткөндөн кийин сурайлы деп атабыз да. Жок, агай. Биз- Сиз ошол күндө күзөттөгү дарыгерден эмне болдуңар, эмне кылдыңар, кандай болуп келдилер деп суроо бердиңизби? Бердик суроо. Эмне деп жооп бердиңиз? Эми алар болсо мүмкүн болушунча колубуздан келген жардамдын баарын бердик. Эмне болуп тур эле? Эми аны мен айта албайм, себеби деген ошонун баары толук болгон жок. Биз чыккандан кийин айта алабыз. Операция киргизгиле кыйналып атат деп. Вообще карабай коюшту. Төрөйт өзү, төрөйт бул эркелеп атат деп Сегиз коюшту. бала төрөгөн 9-чусу неге төрөй албайт деп чыгышкан. Негизи Баланын атасы согласие бергенден кийин операция кылганга эмелердин укугу барбы жокпу? Обязательно эле өзү төрөш керек деп уколду бериш керек. Күчтүү уколду бериш керек. Өзү себеби дегенде согласие болгондо да өзүнүн мындай көргөзүүсү бар да. Критерийси бар операция кылыш үчүн да. Операция кылдым. Мен дагы келинчегиме эме кылып атам. Тиги жанагы кечеге келгенде ага согласие берип атам. Келинчегимди кыйнабагыла, ден соолугу чыңында, кесироого кылгыла. Качан нөл болгондон кийин ай кемеси, айласы кетип калгандан кийин кесироого кылдык деп бизге азыр маалымат этти. мындай кылалычы. Врачтардын баары бекинип чыккан жок мына. Жакындары, жолдошу операция жолу менен төрөткүлө деп бир эмес бир нече жолу айтыптыр. Ал келин WhatsApp'тан туугандарга жазып атат. Мени операцияга айткылачы, булар макул болбой атат. Айткылачы, кыйналып атам деп кайра туугандарына чейин сураныптыр да. Бул учурда сиздердин мекеменин ички жоболоруна ылайык, медициналык мыйзамдарга ылайык эмне кылыш керек болчу дарыгер? Дарыгер сөзсүз түрдө муну карап көрүп, анан ошонун көргөзмөсү барбы? Ошону операцияга алганга деп, эгерде келип эле туугандар операцияга ала бер десе, аларга алганга болбойт. Анткени өзүнүн критерий, показаниясы бар операцияга ала турганга. Анан ошол учурда гана буларды операцияга ала алат. Ошо критерийин айтып бериңизчи, эмне болуп аткан? Ошонун критериясын баары тең баягы специалисттер өздөрү айтып берет да. Ошо айтып бере турган адистерди бизге чакырып турасызбы? Мен эми ошону аракет кылабы азыр? Көрөлү операция. Анан бизге картасындагы азыр ошол каза болгон келиндин картасындагы бизге көрсөтүп бере аласыздарбы? Эми мен сураштырып көрөйүн, мен караштырып. Анын историясындагы. Биз канча убакытта туруп тура албайбыз? Эми мен айта албайм, азыр операция качан бүткөндөн кийин ошондой эме кылам. Ошондо азыр биз картасынын историясын, документтерин алып Жок, кетти. экспертиза алып кетти, азыр баарын теңчи. Алып кетти. Прокуратурада Электрондой да алып Электрондон видео копиясы бар. Жок, электрон чыгарып алып туруп копияларын уже алып кетишти да. Жок, электрондук бул базага катталганбы? Ооба, электрон база. Электрондук болсо аны алып кетсе да чыгарса Ооба, болот. чыгарып болот. Эми сурап мен тактайын, тактап көрөйүн. Биз эми аны качан тактайт экенин күтүп көрбөйбүз да, биз баары ошол жерге беришибиз керек да. Бизге документтерин чыгарып бергиле, биз документтерин. Мейли. Бул жерде туруп туралы, бир 10 мүнөт убакыт жетеби Жок, бизге? мен аны айта албайм, азыр операцияга кирди, ошо бизге. Жок, ал дарыгерлер ал операцияга жүрө берсин. Ток жана документтер, историялар ал операцияга чогуу кетпейт да. Мейли, мен азыр кирип ошо реанимация бар, анан келели. Хорошо. Сиз менен чогуу барсак болот же Жок, туралы? туруп бериңиздер. Карашыңыздар. Макул. Операцияга кошо эле экен азырчы. Аны только персональный данные өздөрүндө да. Кимде? Анткени историядагы речь шифрасы өздөрүндө, поэтому берилбейт экен да азырчы. Алар операция экен. Жок, эми правоохранительный органдарга постановление алат да. Жок. Күйөөсү бул анын жакыны да. Жок, мен түшүндүрөм. Жакындарына да берилбейт. Жок, бул только эмеге прокуратурага постановление менен да. Азыр бизге каякта көрсөтүлгөн жакындарына дагы ошол Эми картасын, историясын, тийиштүү документтерин көрсөтпөө жөнүндө сиздер бир негиздемеге таянып айтып атасыздар. Мен дагы жолда негиздеме таянып атам, себеби деген могу экспертиза чыккандан кийин ошонун баары тең билинет да. Жок, бизге азыр туугандарына картасын, медициналык ошол анализдерин кандай болуп келди эле, эмне болуп келди эле
көрсөткөнгө эмне тоскоол болду? Эми ал деген айтып атпаймынбы, дагы бир жолу бизге ошо правоохранительный орган алып кетти, анан экспертиза алып кетти, анан биз пока бере албайбыз. Жөнүңүз кандай эле кайра? Болот Бекташевич. Болот Бекташевич. Ал азыр операция бар занят экен, азыр жабык экен да алар. Болот Бекташевич, азыр сиз дарыларды тиги бейтаптын күйөөсүнө картасын көрсөтпөө, историясын көрсөтпөө каякта көрсөтүлгөн? Эми бул баягы презумпция дегендер бар да. Баягы именно историялар бар, именно көргөндө экспертиза, анан правоохранительный органдардан алат постановление менен гана. Биз азыр күйөөсүн сурап атат, күйөөсү. Көтөрүп келген кагаздар каякта, келинчегин көтөрүп келген кагаздар каякта? Эми баары тең мынакей айтып атпаймынбы, азыр данный момент Ким алып кетти аны? ушу врачтын өзүнө. Азыр биз сиз бизге мыйзамды көрсөтүп, же кайсы бир укуктук ченемге таяп бере албасаңыз, укук коргоо органдарын чакырып, азыр маалыматты жашыруу, сиздин үстүңүздөн арыз жазганга туура келип калат азыр. Ооба, мейлиңиздер. Ошондой болуп анда биз карап көрөлү азыр кайсы эме постановление негизинде. Жок, сиз бизге азыр эмнеге көрсөтүп бербейм деп атасыз? Эми азыр менде көрсөтүп ал врачтарда да азырчы. Картасын алып врачтар жанына алып жүрмөк беле? Электрондук база бул. Электрондук база только өздөрүндө гана бир ар биринде коддор бар. Ар бир врачка. Анан? Код бар. Только аз врач гана бере алат да. Врач каякта болуп атат азыр? Операцияда азыр. Барысыбы? Канча врач бар эле? Bizde 3 ile uğraş var. Ошо 3 врач тең. 3 өтөң бар операцияда. Ошо күнү күзөттө Сменде врачтар азыр жок да бул жакта. Жок, ошо сменде врачтар ошо жок, ошо бир 3 Ошо врач бар. сменде врачтар неге чакырбайсыңар? Эми ал топ ошо врач неге жок, жок, ошо ачып бере алат өзү. Ошо өзүн чакырбайсыңар, келип ачып берсин. Мен азыр уташ этейин, ошо мен сурайын деп атам ошон үчүн. Сиз утачный айтатам деле ачып кетип атпайсызбы? Эми мен азыр сурап атпайм, тияктан барып сурап атпайм, кантип ала алабыз депчи. Сиз жаңы эле базада бар дедиңиз байке. Если ал врачыңар эртең бир нерсе болуп калса, ал компьютерин кантип ачасыз? Ачабыз ал. Запасной код бар да по-любому. Азыр ошондой кылабыз. Азыр биз Минздравга чалып Хорошо, сиз чалгыңыз, мен пока мен билейин, кайсы мен Бүттөлү качып беришсиз. Адам өлтүрүп алса, анан качып беришет. Мына урматтуу көрөрмандар, картасын, тийиштүү документтерин көрсөткөндөн баш тартып, мекеменин жетекчиси кетип баратат. Урматтуу көрөрмандар, дал ошол окуя болгон күнү келинчеги төрөттө жатканда бир эмес бир нече жолу дарыгерлер дал ушул аптекага жолдошун жибериптир да. Азыр канча жолу бул аптекага жиберди, эмнелерди алдыңыздар? Мен кайсы дары экен, кандай дары экен, врачтардын ар ким кол жазмасын бияк аптекага чыгана окуйт экен. Биз окуй албайт экенбиз. Мен ошол жазып берген кагазын көтөрүп келип, соода кылып аттым. Канча миң сомдук дары бар? Эң биринчиси 4800 бир бел акча. Акчасы дагы эмес. Андан кийинкиси 300 сом болду, андан кийинкиси 600 сом болду. Сен алып кеткен канча болду? 100 сом. Сен 300 сом алып кеттиң, а? 100 сом. Ошентип мен 6 жолу келип соода кылдым да. Анан бир эме жазып бердим, ушунун баасын билип келиңиз деп. Анысы 680 сом болду. Анысын өз колуна бердим. Канчада келдиңиз эле? Сизде чектер барбы? Чектер эми ошол дары менен кошо кетип атты. Жөнүңүздөр азыр аптекадан өзүнөн сурап көрөлү. Саат канчада келдиңиз эле? Азиз канчада барды, жаке? Саңыздар бизи. Кечиресиздер. Бул жак ушул бул жактан соода кылган. Анан азыр жанагындай дүмүрчөгү чегин жоготуп алыптыр да. Ошонун чегин чыгарып берип коя аласыздарбы, эмне дары алгандыгын? Ошо база товарный чек болот. Сиз келип атасыз, канчасында болот? 11 күнү саат 3 канчада келип отурмун да, 11 күн. 4600 сомго дары алып атасыз. Могу дарылар төрөткө да негизи? Эмне дарылар болуп атат? Антибиотиктер болот бул жакта. Кайсылар? Амрок менен Евромедицин антибиотик. Калгандары мындай эле просто пеленка, маска ушундай. Жалпы сумма 4600 сом. 4600 сом 0,5 тиын. Андан кийинки дагы соода кылгандарым бар да, мындан кийинкилер бүт. Эле. Дарын алып кетип атасыз, э? Кет. Рахмат эже сиздерге. Детский больницаны деле бир карап, эмен койсоңуз, мен азыр дары деп дарыга жиберди азыр. Эмне болуп атат? Бул детский больницада дары жок эч.
Өзümde жоқ, аптекада. Балаңыз қаншада? Балам 2 жашта. 1 жашта. 1 жашта неде алдыңыз? Билбейм, ал жазып берди, алып атам. Ошақта да бір қарап қойсам жақсы болмайды. Ол бийлик өкүлдөрү деле карап койсо жакшы болмок жакшычы. 10 кило азыр қан сорап атпай элдин канычы. Аба иштейт, бирок муартикадан алган. Эмне шарты кеткен? Башка кыз эмен иштеген. Норматив көрөрмандар азыр Вопроско эмести келчес коюп жайларын ички иштер бөлүмүнө жогорудагы келиндин күйөөсү жолдошу арыз калтырып, мыйзам бузулган, ошол жердеги салакылык кылып аткан деген жүйөлөрдү келтирип, арыз тергөөчүлөргө өткөзүп берди. Эми тергөөчүлөр да бул боюнча өзүнүн ишин жүргүзүп жаткан. Bir gün murun gelgen, mana geçen günü varıp tur Karabaltanın больницасына görüngön, Karabaltanın больницасына görüngön. Bular niye ödülleriniz Turbay? Abla var ne var? Karabaltanın Ay kanka, biz de kattım çıkardık ay. Gör otasın mı? Biz de gör otasın mı? Uluk bek. Sabır kılmışlar. Açıkçası aytқанда түнү менен дарыгасын тапам мен базам болот. Siz bacağınızda çok жүрдүңүз беле? Дары ташы? Чөм дарыга өзү барып атты, жанында жүрдүм. Канча сом калды? Мен барганда 4600 сом мен берип бир алып дарысын алып бердим. Кички коробка дарылар болчу. Ошону. Анан канча? Андага чейин өзү точно ушундай алып жүрөт. Андан кийин дагы бир чуркаган мен үйгө кайра акчага кеттим үйүмө. Канча сом алып келип бердиңиз? Анан өзүм дем 20 миң болчу, 10 миң сом кайра бердим да, дагы жетпей калбасын деп. Ошондо градусник 800 дедиби, эмне деди билбейм. Ошого дагы барган кайнымды барып кеткен, андан эле 3 алып берди го эми дагы. А жанагындай пакет ал жарым пакет болуп аткан, ошондон 3 кетти болуш керек да, куймай, эмне. Siz 10 ming verseniz, özü 5 ming jana dары. 15 ming. Акчалайда берип атып. 4600 дагы дары алып бердим. Бүт бекер экен да. 20 миңдей дары кетип атабы? Мен эле почти 15 миң бердим да. Ой. Ал эми бул жерде түн ортосу болуп калды, саат 3кө жакын мен үйгө кеттим, кайра акча алып келгем. Кайрат кылыңыздар, эжем жаман иш болуптур. Siz чогуу жүрдүңүз беле ошол больницада? Толук атканда баргам артынан. Баргандан кийин ушу кыйналып атам деп атып, кыйналып атам дегенден суранды. Кесип агылып кой деди. Ушу кечке ошол жерде суранып турдук. Түнү менен таң аткыча суранып турдук. Эч бир жээ келип бизге жооп, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат айтпайт. Өлтүрүп алып келе бизди алда үйгө шорпо жасап келгиле деп жиберип, кайранан кийин кабарын айтып атат. Качан беле өлгөн, качан эле тоңуп калган, качан эле катып калган бала көгөрүп. Бүт өздөрү билип, бир чалап бизден уруксаты жок, же направление бергиле биз кете берели десек дагы эч бербей коюшту. Кандай сыздап гана кала бердик, жакшынакай бу эки буту менен өзү жалгыз эле анча мынча толготуп барып, кайра өлүгө чыгып атат ал жерден. Каначы майдабалдары каякта калат эми, эмне болот майдабалдары? Кандай кылып ушулар көрүп кантип жашайм мен, кантип жашайм? Кагылып кетейин, Улукбек, мыйзам барбы, акыйкат барбы, ошону айтчы. Тиккөктөгү канча деген келиндер өлүп атат я, канча деген келиндер өлүп атат. Ушу акыйкатты издейм мен, өлмүчөктү издейм, ушу төл башыман айрылып атам мен. Канча жашта кызыңыз? 36'da olacağım, 36 değil mi ne degen yaş. Beni sızlatıp götürdük, o beni sızlatıp götürdük oldu. Baldarım görüp kantip yaşayayım da, 9 balasını görüp kantip yaşayayım ben. Kanday olup oktayım, kanday olup tinçalam ben. Karacı şunçalık beni kıynadı. O şehirde 2 sutka çürdük, hiçbir şey kavarını aytpaçı, bir daynını aytpaçı, görsütpüt. Bu ne mal bu, alarga mal bu bunu, kayra bırçala öyle mal bu bul. Hiçbir görsütpüt, adam kızım caldıraptır. Yen akırına kızma SMS yazdır. Ana biz dağı barıp surandık, keser ağılıp koyucu, biz makul bu, şu makul bu sizlik bol. Kim degen darıgeri, tanıysız darıgeri?
Öngünden tanıyım, öngünden tanıyım. Savcı şeyler atıştı öngünden tanıyım, attın dile, yemesini dile bilmem. Biz dünümenen o şehirde durduk, üşüp geç erteme gün çıkkanda düşke çeyindil o şehirde durduk. Biz aldap jiyerin anam oğa çalgı sözünü aytıp görsetiptir. Mına keyde bu kaçanne görüp, kaçanne toğup, kaçanne katıp kalıptır. Ne kılavuz Sulukbek balam. Bu kırgız el uşundu kırılıp getiriyoruz biriz kırıp getiriyoruz bu şimdi. Ulukbek balam aytçı sen aytçı biz niye kılavuz kanday kılavuz uşun artı var bu çeçilevi vardı. Bizge hakikat gelevi mıyzam işlevi bizge. Şu Kudaydan korkmaya kalktı büyük kırgız elini melen ayındar. Kudaydan korkmuyorsunlar mı korkmuyorsunlar mı bilmeyeyim melen ayın uşunday da taş bor bolavu. Koy soygunday gana soyguptur uşunday taş bor bolavu melen ayındar. Men hakikat isteyim, hakikat isteyim, hakikat isteyim, hakikat. Baldarın gördün mü Ulukbek, baldarın gördün mü? Baldarın gördün mü? Alanayım baldarın gördün mü? Şapçaş bir para. Bir balasızı değil, adamda yatar. Kanday kılavuz hem biz kanday kılavuz. Biz hazır бұл бойынша шол Саламат сақтау министрлігіне барып мәселені қаратып, жоғалту адамдар, халақты дарыгерлер жоққа тартылышы керек. Онша 9 баланы сыздатқан. Karacığım aşırı kapelnisa berdi. Kayraдағы dozasını güç ötüp turdu. Kapelnisa günümün tamirlari jarılıp ketken da şu tamirlar jarılıp ketken şu ne kılganын bilbeyiz de biz. Şu kapelnisаны berip güç keltirgen de buğa. Sabır kılыңыздар же. Bizge ruhsat bersеңіздер biz bara өрелі. Мейлі, рахмат. Министрлікке bara өрелі biz, Ооба. Sabır kılыңыздар эми. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп болгондой 9 балага баарынан дагы 9 балага абдан оор болуп атат. Эң кичүүсү мына 5 жашка чыкпаган экен. Калган баары ушу мектеп жашындагы, мектеп бурагындагы балдар. Эми сөзсүз түрдө тийиштүү жооптуу шалакылар жоопко тартылышы керек. Мындай көрүнүш болбошу керек. Bunun баары ошол паракорчулуктун симптомдору деп биз бааласак болобу. Анткени ушундай акчасы жок бечаралар ушу кароосуз калып, кароосуз ошол өлүп кете береби деген суроо ачык бойдон калат да. Биз азыр Саламат сактоо министрлигине барып, бул боюнча суроолорубузга жооп алабыз. Бул жактагы жогорудагы мына дарылардын баарысы мамлекет тараптан берилүүчү акысыз дарыларды бүгүнкү күндө 15 миңге жакын акчасын кетирип бул үй бүлөдөн жолдошунан сураган, аптекадан алдырган. Эми бул деген кандай түшүнүп, кантип биз буга мындай акылыбыздын анат да. Министрликке барабыз азыр. Аты-жөнүм Улукбек, фамилиям Карбек уулу. Сиздер Раиса Бешеналиевна менен тааныйбыз. Бул киши лечебный управлениянын баш кадиси, именно акушерско-гинекологический жардам боюнча бул киши тейлейт. Анан негизги пресса менен мындай да байланыш түзүү ушул кишинин мойнунда болот. Татарка именно акушерско-гинекологический маселелер боюнча. Жанында бул Медер Адышевич Исмаилов, бул Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары. Менин атым Айжамал Асенбековна. Ооба. Медер Адышевич. Медер Адышевич. Исмаилов. Исмаилов. Медер Адышевич. Медер Адышевич. Министрдин биринчи орун басары. Менин атым Айжамал Асенбековна. Мен министрдин орун басарымын. Ошондо эки орун басар турасыздарбы? Да, биз эки орун басар, ооба. Мындай да анткени иш аябай чулгандуу болуп атат, неме болуп атабыз, биз өзүбүз дагы мындай да эми кечке, ооба. Бул кишини тааныйсыз болуш керек. Ооба, Болот Бекташевич, ооба. Майканай Болот Бекташевич, ошол жайыл ЦУПнын жетекчиси. ТБнын, ооба, территориалдык больницасында. ЦУП болду, территориалдык больница болду. Сиздерди Кара Балтадагы Жайыл районундагы окуя, бул
кечээден бери бизге түнү менен чалбаган туугандардын баары чалып чыгып мындай жардам сурап кайрылып атышты. Анан маалымат алсак, анын 9 баласы кичинекей наристелер, баарысы эми мектеп курагындагы 5 жаштан баштап 18 жашка чейинки курактагы балдар экен. Анан ошол балдардын мындай акыбалын түшүнүп, абдан жүрөгү зоруду. Мына ушул иш боюнча мына Болот Бекташевичке барып дагы ошол жактан эле жооп алып кетели дегенбиз, бирок эми ушул жерге келип маалымат алганга аргасыз болуп атабыз да. Эмне болгондугун билдиңиздерби? Кимиңиздер айтып берсиңиздер? Окуя баштайт, аны биз эмедебиз. Ачыгында бул окуя бизге бүгүн таңгамал келди. Саат 8:30-да ошол деп айтышты, ошондой окуя болду деп. Биз Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан буйрук кылдык, сразу запрос кылдык. Бирок биз кылганда дарыгерлер баары вскрытие кетип калыштыр. Судебно медицинская экспертиза боюнча вскрытие. Маалымат чогултуп атабыз азыркы мезгилде. Өзүңүз сурагандай медициналык документтерди мен колума ала элекмин. Дарыгерлер келебиз, мен ошон үчүн кечке чейин кармалып атам. Бирок мындай короткий информация ошондой болду деп мен жетекчилериме айттым. Бирок мен полный информация ала элекмин. Ошол вскрытие болгондон кийин анан кийин эметебиз го. Бирок комиссия түзүлдү. Буйруса эртең уже по существу ошол на месте решили. Бүт бар менен чогулуп сүйлөшүп, эмне болгон жагдайын билип туруп анан кийин маалымат. Азыр менде маалымат ошол эле короткий эле маалымат. Каза болду, башка маалымат жок. Эми жашын билебиз. Биринчи кайерде учет турду, бияка көчүп келгенин, тогузга болуу экенин, балдардын ортосунун айырмасы канча. Ал жагынан анткени первичкада дагы учетто турду да. А бирок именно оперативный ход, неме анын баарын протокол информациянын, протокол операция карап чыгабыз. Кан заместительный терапия кандай болду, эмне болду, кандай анализдерин эртең уже на месте барып туруп эртең менен сүйлөшүп атабыз. 7:30-8:00-де чыгып кетели, ошондо полностью барып азыр анестезиологдор немелердин баарын кошуп атабыз. Комиссияга кошуп, вернее, комиссияга уже курамына кол коюп. Эми муну ушул дагы маалымат жетти. Медицина тармагынын ичинде ушул төрөттөгү келин кыздардын өлүмү токтойбу? Бул качан ушундай бир төрөт бул өлүмдүн бир эмес жанагындай себепчиси болуп калдыбы? Кандай болот эми ал? Эми мен башка адис катары айтып коеюн. Бул боюнча Саламаттык сактоо министрлигинен биз тыкыз иштеп атабыз эмелер мененчи. Атабыз, Россияга дагы жиберип атабыз. Москва шаарына үйрөнүп келгиле, жаңы инновационный технология деп. Бирок биринчиден учитывать кылыш керек. Эң биринчи аялдардын ден соолугун учитывать кылыш керек. Бизге маалымат келди анемия депчи. Бирок историяны көрөлүк, кандай болуп атканын. Мен тиги Токтогулдун да эмесин көрө элекмин, аякта маалымат алынган жок. Мен запрос кылдым, жиберебиз деп атат. Эми ыкчам жиберген мен Токтогул жакын жер эмес экен, алыс эле жер экен, эми документтерди алып келет. Бияктан мына руководительдерди чакырдык, бирок өзүңүз айткандай заведующий жанагы родильным отделением ал келе элек мага бере элек еще документти. Мына келатам дейт, отурам атайын күтүп. Болот Бекташевич, эми сиз бир билтейген мекеменин жетекчиси экенсиз да, мына Раиса Бишиналиевна да айтып атат, келе элек депчи. Анан сиз менен бир нече жолу телефондон сүйлөштүк жолдо. Дарыгерлер кеткен, дарыгерлер ошо министрлик чакырыптыр, ошол жака документтерин алып кетиптир деген жоопторду айтып атасыздар. Анан азыр эми мекеменин жооптуу адамы келе элек деп мына саат канча болуп атат? Мен дагы бияктан айтып коет элем, судебно-медицинская экспертиза болгондон кийин изымаются все документы. И оригиналдын баары кетет. Бияктан уже судебниктер бизден алып алат, сурабай элечи, это их право. Жөнөкөй вскрытие болсо биз еще алып алмакпыз. Бирок бул судебно-медицинские уже следственные мероприятия бизге колубузга карматпайт. Юридическая оценкасын эле биз күтө алабыз. Анан кийин эртең, конечно, мы выезжаем, служебное расследование кылабыз. Ичиндеги кызматкерлердин баарысы айтып атат да, заведующий ошол мекеменин төрөттүн башчысы историяны, картаны алып Минздравга кетти деп. А Минздрав бүгүн мына саат 8 болуп атат, күтүп атат да. Эми биз маалымат боюнча башчысы чыккан, себеби дегени биякта Чуйский областной координатор деген бар. Жана сиз айтып кеткендей Саламаттык сактоонун дагы судебный экспертизалери бар. Мен
маалыматым боюнча азыр болсо ушу координаторлор менен жана судебный экспертиза документтерин бергенге ошол жакта жүрөм деди. Себеби азыр өзү кечинде чыкканда да баягы тыгынга калды, кайсында калды билбейм, бирок ошонун негизинде жүрөт. Тем более менде чалып атып телефон. Жетпейт ал Кара Балтадан, бул жерде? Жок, жетти, скорее всего жетти. Эми ал координаторлорго барып, координаторлор кайра судебный эксперттерде ошолор менен документтер менен жүрсө керек. Болот Бекташевич, эми сиз жетекчи катары, бул жакты министрликте, сиз ошол жерде отурган киши катары эмнеден таза болгондугун билдиңиздерби? Биз эми баарын тең териштирип атабыз. Чын эле бул баягы Гүлмира Салимовна сымаганына бул 10-да саат 11-де түшкөн. Баягы берем менен 40 недель болгон. Главное прилежание плана деп түшүп, ошондон бери бул көзөмөлдө болгон. Көзөмөлдө болуп, ошо докторлор карап атканын үчүн. Оны күнү саат 11-де түшүп атат. Ооба. Канчаны төлөп атат? Кандай канчаны? Качан каза болуп атат, качан төлөп атат? Да, 10-да түшүп, 11-де каза болуп атат да. Bir gün эмес. Yok, bir gün эмес. Бул деген 11 күн канча каза болуп атат? Жок, саатын караганда биз буну 13 маалымат келген саламаттык сактоо министрлигине onun да поступать болуптур, госпитализация болуптур. Бирок день смерти 12 февраля 17:00 констатировано уже биологическая смерть деп бизге ошондой маалымат келди. Уже все полностью. 2 күндөн кийин 11-де. 11 февраль. 11-де. Бүгүн 12-де. Бүгүн 13-да. 12. 11. 12 значит. Бүгүн 12-де. 12-си? Бүгүн 12-си. Бүгүн 12-си. Анда ошол, да. Получается 11-де. Да, 11-де. 13 саат дейм. Да, 13 саатка дейм болот. Не туугандардын айтымында күлүп кирип кеткен, ден соолугу абдан жакшы болчу, эч бир кооптонууга негиз жок болчу деп. Анан азыр алар картасы дагы ошол документтерин да сүрөткө тартып алганбыз деп айтып атышат, бирок жибере элек бизге. Эмне себептен экендигин билинбей атабы. Эми биз деген жана айтып кеттим, документтер менен судебный экспертиза болду. Кагаздардын баары ошо болгон, ошонун жыйынтыгы негизинде анан ошол далилденип, ошондо так маалымат болот да. Жок, сизге алдын ала мындай түшүндүрүү иштерин кылдыбы? Түшүндүрүп ошол күзөттөгү дарыгерлер эмне деп жооп берди сизге? Эми күзөттөө дарыгерлер мынакей ошол убакта түштү. Ушунча периодтен карап аттык. Анан монча сааттан кийин биз аны көзөмөлүбүздө болуп атты. Анан өзү баягы төрөгөн убакыт болду. Анан баягы өзү төрөгөндө кыйын боло баштагандан кийин кача өзү төрөш керек болчу деп, анан кийин баланы страдать этпесин деп аны операцияга алдык деди. Ошондо өзү төрөгөнгө операция болду. Өзү төрөгөнгө баягы кыйын болуп калды, балага аябай стресс боло баштады. Эмнеге туугандарынан да баласынын башы сүйрү чыгып, кысылып калгандыгын айтып атышат. Мен ойлоп Эми бияктан мен ойлойм, азыр Болот Бекташевич бизге туура да маалымат берди. Бизде мыйзамдын чегинде алып барсак жакшы болот эле, Улукбек Карапетович, потому что мынакей юридический оценканы күтөбүз биз, бирок эртең чыгабыз. Эртең чыгып өзүбүздүн орг вопростордун баарын эмне себептен сиз бизге берип атасыңар, бул кишиге берип атасыңар, бирок биз эртең чоң комиссия менен во главе Айжамал Эсенбековна чыгып туруп, ошол жактан сиз берген вопросту биз ошол дарыгерлерге беребиз. Эмне себептен? Бүгүн чынында свод Токтогулга запрос кылдык. Жайылдан тиги бирок биякта азыр сиз сураганы мен ойлойм, мыйзамдын чегинде иштесек жакшы болот эле. Мыйзам, закон об охране здоровья граждан бар. Биз деген эми следственный мероприятия, судебное скрытие болуп аткандан кийин ошол мыйзам чегинде 168 беренеси менен 5 пункт менен ошол менен ылайык кылсак жакшы болмок да. Азыр биз маалыматты азыр биз беребиз, бирок юридический оценка, следственный мероприятие болуп атканда лучше биз өзүбүз выезд кылып туруп ошол жактан эметпейликпи. Мен ошону туура деп ойлойм. Азыр сиз эметкени менен биякта көрүп атасыңар, дарыгерлер менен сүйлөшүбүз керек. Эмне болгонун, кандай болгонун, это организационный вопрос. Жок, бул киши азыр сиз эми бул жакта жалпы республика боюнча координация кыласыз. Бул киши ошол жерде мекеменин башчысы катары окуя кандай болду эле, эмне болду эле? Бул жерде эгерде дарыгерлердин мындай бир айыбы жок болуп, дарыгерлер айыбыбыз жок, бул жерде биз эч күнөөбүз жок деп мындай бир айта албайбыз.
Айта албайм, азырчы. Себеби деген эртең комиссия болгондо уже комиссиянын негизинде Даже эртең комиссия барганда деле, Болот Бекташевич, биз организационный деле заключение судебно-медицинской экспертизы — это последняя инстанция для того, чтобы причину выяснить. Вскрытие кылынды. Хорошо, что родственники отдали. А то многие родственники кетет да, вскрытие кылбай, анан кийин сиз биз ушинтип эле тартып. Раиса Бешналина мындай да, ошол саламат сактоо тармагында атайын ушундай ачык айкындуулук болсун деп электрондук системаны киргизгенсиздер. Бүгүнкү күндө ошол электрондук системаңыздарга канчалык ишенсе болот, эгерде мындай бир сиздерде мындай бир мекемеде айып жок болуп атсанда, сиздер мына бизде мына баарысы жакшы болгон, мына деп көрсөтүп бере албайсыздар деп атабыз да. Болот Бекташевич жооп берсин да. Мен ошону айтып атам. Ошол жагында вопрос ошол болду. Биз эми бизге көрсөтүп да бере алган жоксуз да. Картасын күйөөсү сурап атты. Картасын көрсөтүп койгулачы бизге депчи. Эми ал системада карта электрондук базага түшүш керек эле. Вот здесь я, Улукбек Карипекович, я с вами не согласна. Ошол жакта биз деген есть статья. Биз деген только в органах дознания и правоохранительных мы выдаем. Это юридический документ, где только юридически, на основе юридического языка решаем. Эгерде биз берсек, бизде я не знаю, кандай болот, сиздердин мыйзамды билебиз, медициналык сыр, өзүнүн макулдугу боюнча өзүндөгү орууну, өзүндөгү акыбалды коомчулукка айтканга толук жол берерин көрсөтүп берип атабыз. Эмнеге ошону бузуп атасыз? Өзү келип Өзү келип айтса. Өзү өлүп калды. Билип атасыз, өлүп калды. Эмне болот? Представители ал ким? Күйөөсү да. Күйөөсү менен биз ала албай атабыз ошону. Мына юрист катары айтыңыз. Күйөөсү келип арыз жазып, мага бергиле. Мына ошол директор турат бул жакта жаныбызда. Сиз юристсиз. Күйөөсү келип, бир туугандар келип сурады. Мен бере албайм деп баштатып кетип калды. Жоқ, бұл история менен негизи адвокатский запрос постановление. Сизге мен таң калдым мындай, аябай актап. Эртең сиз барсаңыз баарысы кереметке деп келбейсизби? Жок, актап деген эмес. Бул жерде жок, сиз мындай адвокаттык, сиз министрдин орун басарсыз, сиз өзүңүздүн функцияңыз таптакыр башка. Бирок адвокат эмессиз да сиз. Жок, мен бул жерде адвокатмын деп да айткан да жок. Бул жерде Улукбек Карипекович, сиз тура түшүнүңүз. Мен практикада иштедим. Жок, практикада иштесеңиз, баары сиздин практикадагыдай болбойт. Жок, мындайда практикада иштеп, бул жерде биз юристтин укпайлы, юрист укпайлы. Мы же тоже разговариваем друг с другом. Анан естественно баягы мындайда ар кандай чуулгандуу неме болгондо, естественно баягы справканы эртең ошол картасын, эмес, выписка берилди. Выписка без медицинской карты. Выпискасы берилген жокпу азыр туугандарына? Алып чыгып атканда берилиш керек го. Судмедэкспертизага посмертно там. Бияк деген ушундай эме тергөө өтүп кетти да. Бизге уже маалымат келгенден кийин уже министр өзү контролго алып туруп, уже комиссияны уже бекитилди. Служебное расследование боюнчачы. Эртең уже эртең чыгып баратышат да. Бул служебное расследование да, полностью. Да, документтер судебный экспертиза кетти. Следственное мероприятие башталат, бул параллельно служебное расследование кетет. Полностью имеющиеся калган документтерди опрос кылып, предварительный заключение беришет, предварительный. Бирок окончательный уже экспертиза бүткөндөн кийин уже полностью документация история бергенден кийин уже окончательный чыгат да. Ошондо да предварительно служебный расследование болгондо да материалдарды ошол эмеге следствиеге берилет да. Биякта өзү чыга албайт. Сразу предварительно служебное расследование, клинический часть боюнча ал жагына такыр макулбуз. Ал приказ чыктыбы азыр? Ооба, да, комиссия кимдер кетти? Ведущий специалист. Көрсөк болот приказды? Мен өзүм баратам, ал эме менен ведущий специалисттер кошулуп атат. Общий отделде. Мен кылдым, бирок драфт приказа покажу вам. Приказ азыр албайсызбы? Общий отдел занесла я. Азыр чыгып кетип жатып көрөлү. Ошо көрөсүңөр. Анан мындайда контролдоо Ажал Сенбековна за министр. Комиссия. Мен өзүм кошо чыгам. Мен тупа кагаз менен отурбайм. Эртең барып спокойно на месте. Туугандар менен да жолугабыз, баланын акыбалын көрөбүз. Балага азыр мен ошо бул киши келгенде эле мен өзүм педиатрмын, сурап калдым. Баланын акыбалы кандай десек, бул киши дагы лечебник ведь.
он не педиатр. Ал жагынан маалымат албап турмун деп эле неметип калды. Баланын акыбалы жакшы болсо, да, толугу менен азыр балага поддержка кылышыбыз керек. Анан кийин мындайда семья менен иштешебиз, сотрудниктер менен эмне себептен болду, эртең талдап неме кылабыз. Анан мындайда кошуп кетейин, бизде министр здравоохранения көп ойлошот да, мындай өзүбүздүн работниктер защита кылат, врачтарды биз жок андай эмес. Биздики биринчи очередте, биринчиси эмебиз. Бул ошол биздин жарандарды, пациенттер защита боюнчачы. Комиссияга баратканда, биякта министрлик кошулганда полностью баарын карап чыгат. Эч качан биздин коллегаларды, ошо врачтарды защита кылбайт комиссиячы. Кандай болгонун баарын ачык чыгарат да. Потому что мындай туура түшүнүңүз, биз азыр ошону ошибкаларды болсо баарын чыгарбасак, эртең да уланып кетет да башка жерлердечи. Ар бир случайда расследование болуп туруп, азыр мен айтып коеюн, расследование болгондон кийин өзүнчө биякта штаб болот. Материнская детская смерть штаб болот да. Ошол решениялары бар мекемелерге берилет. Даже берилет, поручение берилет, институт повышения квалификации. Эмнеге токтоп кетет? Эмнеге токтоп айтат? Ар бир случайда, бул киши айтып бүтсүн, мен. Айта бериңиз. Бул жерде баягы эмнеге токтоп атат дегенден, да, жыл биз үчүн оор башталды. Туурабы, лечебниктер үчүн. Анткени чуулгандуу болуп, экинчи роддомдо аял киши кайтыш болду, 2 эгиз баласы калды. Азыркы эже кайтыш болуп атат. Бирок негизинен айтыш керек. Даже жакшы статистиканы эртең ала барабыз, калтырып кетебиз, болбосо сизин WhatsAppка деле салып койсок болот. Негизи материнская детская смертность Кыргызской республики спадка кетип атат. Бир гана жана 20-жылы подъем болду, анткени тилекке каршы ковид учурунда кош койлогон аялдар дагы мындай оор түрдө оорушту. Туурабы? Безбешина лейна. Бирок акыркы жыл былтыркыга салыштырмалуу бул көрсөткүч төмөндөдү. Муну республика боюнча айтсак болот. Просто бул жерде трагический совпадение болду да. Анан баягы неме болду. Акыркы эле 2023-жылды айтсаңыз да болот. 23-жыл боюнча да, снижение болду. Снижение болду. Былтырсызда болду беле? Мен анда эчтеке эмесмин. Нет, мен жок болчумун. У нас не констатировано. Жайыл боюнча опережать статистика бар да. Статистика. Биз жок, биз былтыркысын айта албайм. Сиз канча болду иштегениңизге? 6 ай болду. 6 ай болду. Жок, Болот Бекжанович, мисалы мына жок былтыр. Канча бала 23-жылы каза болду? Бизге? Кара Балтада. Былтыр. Былтыр мен азыр айта албайм анча. Жетекчи сиз жок, мен себеп ошол мекемени оңойм деп бардыңыз. Жок, эми азыр биз муну толугу менен айта албайбыз, себеби дегенде канча экенин. Жок, бу жерде мындай да. Маалыматты по республике у нас снижение было, так? Снижение. Ар бир разрезе мне тяжело сказать. Бирок в разрезе, если даярдап бер десеңиздер, анын кыйынчылыгы жок. Мындай кылалы. Келин жөнүндө ошого эле айталычы. Эмне болот эми ал? Кандай кыласыздар? Эми биз күтөбүз, эми муну комиссия органы комиссиянын жыйынтыгы менен. Укук коргоо органдары ал өзүнчө иш алып барат. Комиссия өзүнчө иш алып барат. Бирок мекемеде жетекчиси катары сиз Ошонун негизинде биз эми ушуну жыйынтык чыгарабыз да. Ошо негизинде. Комиссиянын негизинде. Эртең барып дагы көрөбүз да. Эртең барып комиссия барып көрөбүз, анан бардык жерде тиги операция болгон. Картасын неге көргөзбөй атасыздар? Биз ошого Жок, биз таң калып атабыз да мындай. Чынында нам нечего скрывать. Неге жашырып атасыздар деп атабыз? Жашырган жокпуз. Жашырган биз өзүбүз көрөлүк мисал картаны. Эмеде судебникке оригинал беришет буларчы. Жок, копиясын эле тиги электронный базадан алып койсо болбойбу? Электронный эмеде андай, пожалуйста, карта есть. Биз электронный карта бар. Мен азыр тиги кыздар. Ошо электрондук базаны пинди баары пинди өздөрүндө да ар бир пин берилген. Электрондук база басмачы пин берилбейт. түшүндүк. Электрондук базаны өзгөртө алабы, өзгөртө албайбы азыр? Жок. Өзгөртө албайт. Никак не может компьютерге кирген. Санариптештирүүнүн артыкчылыгы ушул. Өзгөртө албайт. Баягы ал жерге любой киши кире албайт. Азыр Болотбек Жанович айткандай, эртең менен саат 11-де түшкөндөн баштап ал базага ошо канчада кирет? Хронологиясы сразу менен туруш керек. 11:00 келдиби? 11:00 уже всё, регистрация болот. Бир да кагазы кетпейт, потому что ар бир каттын эмесинде, страницасында санариптик номерлери жазылып турат. Число такое-то, число такое. Анан правка кылганга болбойт. Задний правка кылганга болбойт бул жерде, ал жагынан кабатырланбаңыздар. Компьютер не сможет. Түшүнүктүү. Эми
Дары дармектер жетиштүүлүгү карап атады. Жетиштүү дары дармек. Эч дары сатып албайбы мекемеден? Дары сатып албайт, себеби дегенде биз даже могу жылдын аягында дагы ушу мартка чейин запас даярдап койгонбуз. Мына дарылар фондустун тизмесинде турат да. Негизи болуш керекпи мекемеде? Лечебный сиз карайт экенсиз. Но здесь Евромицин, просто несение. Жок, биринчи антибиотик. Евромицин. Раз тургандан кийин болуш керек. Евромицин по перечню есть, жизненно важно. Евромицин, по-моему, жок. Евромицин жок. Бар деп кой. Жок. Кээ бирде баягы дары могу ПЖУ-га кирбегендер перечень бар. Перечинде бар деп. Ошого биз перечень менен алабыз. По потребности. А кээ бир дарыга кирбейт ага. Бул дарыны мекеме береби? Жок, биз айтады маны перечинди карайбыз, перечинди ишин карап чыгабыз. Мына муну карап көрүңүз. Бар ушул дары. Бул жерде суроо. Евромицин жок, бизде перечинде жок бул. Он не входит, это новый препарат поколения новый был, да, Евромицин. Перечинде жок. Почему назначили деген суроо? Это последнее поколение. Кайсы дары экен? Амброппу. Бизге баягы эме бар. Неде простын деп турат, Простын, маски, одноразовый, бахилы. Бар бизде? Бар. Бар бизде. Могу дарылар болуш керекпи мекемеде негизи? Мекемеде перечинге киргендер гана дары болот. Перечинде эмне жазылып. Жок, мунун перечинге киргендер болот. Аны перечиндерди эртең менен карап көрүп көрсөтчү. Маскалар бар. Жок, азыр биринчи Евромицин новый препарат, он последнее поколение, эртең врач менен. Тяжелосуп болот. Перечин киргендери тук алынат да. Мамлекеттик бюджеттин акчасынан тендер менен болот. Перечинге неге кирген жок ошол? Бул өзү өкмөт менен бекилет. Министрлик эмнеге киргизбедиңиздер ошону? Дарылар көп, это жизненно важный, возможно, на тот момент потребовалось. Перечинди каяктан көрсөк болот? Перечинде эмеде фондсный местен деле перечень жизненно важный. Бирок азыр коррекция болуп атат. Ошону билиш керек экен. Евромицин. Сейчас мен азыр фондсный нет көрөйүн. Бар бекен ошо? Сайтына кире койсоңуз, что у нас получится интернет. У меня сейчас не получится. Анда неге төрөт такысыз деп койдун да? Я Максимбек, может с вами связаться? Берсеңиз мен тартып алайын. Как же у вас выходит, мне что-то не могу, Это постановление. Новое поколение, да? Берсеңиз. Бул биздин юрист. Бул жерде 4600 сомго түнкү саат 3-тө операцияга кирип аткан мезгилде сиздин дарыгерлер алып келип аптекага жиберип атат. Мына аптека сиздин мекеменин ичиңизде жайгашкан аптеканын квитанциясы. 10 күнү түнкү саат 3-тө операциянын алдында, биринчи операциянын алдында оны алып келип атат. Эмнеге муну алып келип атат? Эми биз муну эртең болгондо тактайбыз, муну себеби деген биз бул жөнүндө биз кабардар эмес болчубуз. Муну эмне үчүн алып атат? Негизи мына бахилы, маска деген. Маска, элементардуу бир маска жок экен ал мекемеде. Ар бир больницада бесплатно барды маскалар. Эмнеге алдырып атышат? Эмнеге алып атат? Муну буга кандай жооп бересиздер? Бар билесиз. Мына ошол паракорчулуктун симптому өлүмдүн симптомдору
ушулардын айынан болуп атат да. Туура көтөрүп атасыз, потому что мынакей мына факт менен биз деле эртең служебный расследованияда айтабыз. Бахила сатып алып атат. Көсүнчө сурайбыз ошол. Бахила бар. Маскадан Бар болсо эмне үчүн анын жолдошун түнкү саат 3-тө мунуларды алып келип жүрүп атат? Эми биз муну айта албайбыз. Аны мындайда ким жазып берди, ошол керт башы менен жооп берет. Жооп берет буга. Мынакей. Муну биз неме кылабыз? Экинчиси Эртең комиссиядан териштиребиз муну. Сайтаттек. А ким сураптыр Сайтаттекти? Жазып берип атат мына направлениеге. Экинчи кагаз бул. Канчада? Саат канча бар? Бул кайсы эмеден? Ошо больницадан. Жайылданбы? Эртең 4 метр марили сурап атат мына. 4 метр марили. Күйөөсү сатып келип атат мунулар. Мына дарылар болуш керек деп мекемеде? Болот, бар. Паус 500, марля, порошок, мыло, бумаги, лейкопластырь. Все это больницада обеспечивается. А эмнеге муну сатып алып атат? Эми тек териштиребиз аначы. Буга чейин эмне үчүн ушуну териштирип бердиңиздер? Жок, териштирип эле атабыз. Бизге Кара Балтадан абдан көп чалуулар, кайрылуулар түшөт. Ушул фактылардын баарысы бүгүнгө чейин сатылып алынат экен аптекадан. Муну ошол мекемеден мамлекет сатып берип атат. Буга мындай баарыбыз эле ынанып атат. Мамлекет акчаны бөлүп атат, мамлекет берип атат. Бирок элге жетпей атат. Эми эртең Ошол мекеменин жетекчилиги мекеме кайра аптекага берип атып саттырып атат. Жок, аны биринчи эртең барабыз, эртең чечебиз, барын. Биз муну тастыктадык. Мунуларды сатып алгандарын видео көзөмөлдөн барып аптеканын видео көзөмөлүнө алып, саат канчада келген, саат канчада жазып берип атат, аптекага келип сатып алганына чейин видео көзөмөлдө турат баарыбыз. Эртең эми бияктан бар. Түнү менен дары ташыптыр ал байкуш күйөөсү. Эми түнү менен дары ташып 15 000 сомдун тегерегинде акча каражат кетиптир дарыга. Бул маселени туура эле көтөрүп атасыз. Бизге айтып берип атат. Менин ал бажасы менен чогуу келиптир. Аптекага келсе байкуш жолдошунун 1000 эле сому бар экен. 1000 сомду кармап турат экен. Акчасы жетпей. Ал жүрөгү сезип келип, анан ошол жерден 5000 сом берип, муну дарыны сатып алып. Анан үйүнөн барып 10 000 сомду алып келип, кайра дагы дары дармегенге деп туруп алып келип, бажасына берип атат. Ал түнү менен дары ташып атат. Эми сиз туура эле көтөрүп атасызбы бул маселени? Мынакей факт бар. Эртең бар. Териштиребиз. Ошол эле учурда мына биз айтып атабыз, урматтуу кыз-келиндер, урматтуу кыргызстандыктар, мына картаны сурасак ала албай атабыз. Замминистрлердин көзүнчө дагы мына биз ала албай атабыз картаны. Медициналык мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Анын макулдугу менен анын оорусун ашкере кылганга, жарыялаганга, коомчулукка айтканга жол берилерин белгилеп атат. Эми мына картаны, ошол история болезньди баарысын сүрөткө тартып алгыла. Төрөлгөн алдында силерде сүрөт болушу керек. Эртең ушундай случай болсо, катып албайт, силерден жашырбайт. Анткени силерде фактыңар болот, доказательство ошол картаңарды сүрөткө тартып жүргүлө мындан кийин төрөттүн астында. Улукбек Карапекович, мен сизге просто дагы эметип коеюн. Сиз азыр права лечения, обследования, биякта өлүм жөнүндө болуп атат. Биякта вопрос в этой статье права лечения, обследования на пациента, но не умершего. Раиса Бешеналиевна, мыйзамда көрсөтүлүп турат. Мен медициналык мыйзамды эми юрист болуп болсом дагы мен жакшы бул боюнча азыр кыскача медициналык мыйзамда так жазылып турат. Бейтап эгер өзүнүн өмүрү коркунучка жаралып аткан учурда болгон күч аракетин жумшап, ал өзүнүн ден соолугун коргогонго жол берилерин белгилеген. Мынакей юрист келди. Бул боюнча юрист өзүнүн мындай юридический мнениясын айтсын. Бул жерде талашып тартышып менимче кереги жок. Экинчиден, азыр амбулаторный карта келди. Амбулаторный карта бурмаланбайт эч учурда. Амбулаторный картага коррекциялар вноситься этилбейт. Амбулаторный карта мына азыр жаздыңызбы, кайра анын өчүрүп бирдеке кылып неметкенге жол берилбейт. Вот бир чети санариптештирүүнүн киргени ушул болуп атат да, будет меньше процент врачебных ошибок. Подтасовки, какого-то натягивания, может быть, документов дегендей. Анан бул жерде мен бир нерсени сурап кетет элем. Бул жерде биз баарыбыз сизден улуу адам экенбиз. Сиз дагы мындайда кичине эмоцияңызды кармап, на тон пониже сүйлөсөңүз, суранычы. Айжамал Смекина, биз түшүнүп атабыз. Биз дагы тиги 9 бала сизге мактап, сизди мындай кереги жок. Министрликти мактайлы деп
биз ошондой ниетте келген жокпуз. Критика керек. Биз конструктивдүү сурап атабыз сиздерге. Биз сизге бакыра элекпиз, биз сизге эмоция көрсөтө элекпиз. Жакшы маалыматты алып атабыз. Бирок 9 жаш 9 баланын тагдыры, ошол үй бүлөнүн башына түшкөн түйшүк, кайгысы, алардын кайгысы абдан оор ал. Туура түшүнүп атабыз. Анан бул жерде ошондой кемчилик кетирген кызматкер ал кызматтан эле кетпестен ал укуктук жоопкерчиликке тартылыш керек. Бул жерде баарына сабак болуш керек ошондой. Сабак болот албетте. Бул жерде териштирүү болгондон кийин мынакей өзүңүздөр билесиздер. Былтыр Ысык-Көл облусунда дагы жылдын башында чоң штаб өткөн. Ошол штабта баягы сепсис болуп, Ысык-Көлдө, Караколдо, роддомдо баягы катар менен 6 ымыркай чарчап калганда, ошол вице-премьер баш болуп ошол жерде штаб өткөрүшкөн. Ошол штабка Кудай буйрса биз мынакей Чүй облусу боюнча өткөрөбүз. Анткени Чүй облусунда тилекке каршы мына кыска мөөнөттө 2 өлүм болуп кетип атат. Ошол штабка даярданып атабыз. Эртең Кудай буйрса тияка чыгабыз. Бул биринчи эле эмелер болуп атат да. Анан бул жерде бирок жакшы информация берилди бизге. Айжан Алчыбековна, сиздин маңдайыңызда 2 министрдин орун басары отурасыздар. Ооба. Лечебныйдын башчысы отурат мына. Башка адис отурасыздар. Мына 2 замминистр отурасыздар. Сиздердин астыңыздарга фактын алып келип коюп бердик мына. Могу дарылар бүгүнкү күндө мамлекет тараптан төрөт акысыз экендигин фонуста так жазылып турса, мына дарыгерлер мамлекет могу дарыларды алып берсе, эмне үчүн эл сатып алып атат деген суроону коюп атабыз. Мына ошол мекеменин жетекчиси ошол жерде отурат. Ал боюнча териштирүү болот. И если баягы мындайда туура түшүнүңүздөр, баягы родыга байланыштуу таптакыр баары бекер деген, мен түшүнүп атам, сиз эмне жөнүндө сурап атасыз баягы. Если это физиологические, хорошие, ничем не осложненные роды. Естественно, аял киши келди, өзү менен кошо халатын, тапочкаларын, салфеткаларын, суусун ала келди, аман эсен көз жарды, родзалдан палатага которулду, палатадан больничный тамак ичеби же туугандар сыртынан алып келеби, мына ошондой болуп эле спокойно жатат. Бирок бул жерде все-таки угрожающее жизни состояние болду. Буну биз эртең на месте барып туруп, именно ушул операция кылган, ушул аялды башынан аягына чейин караган врач менен да сүйлөшөбүз. Эмненин негизинде сиздер ушундай назначение бердиңер? Естественно, эртең суроолор берилет. Эмне себептен марля алынып атат? Эмне себептен бахил алынып атат? Главный сестра вот этого отделенияга дагы отдельно суроолор болот. Эмне себептен воскресенье, суббота күнү жок болуп калдыбы, кандай болуп калды деген маселе буну коюлат. Албетте, муну айтканыңыздарды биз кабыл алып атабыз. Конструктивный критика бизге керек, сөзсүз түрдө. Аны алдык, бирок буда немедленный ответти мынакей бул киши азыр айтып атат, эртең кошо болобуз баарыбыз. Териштирүү кылабыз. Главный сестрасы менен, оперирующий, отделениянын заведующий менен эмне себептен мына жок болуп калдыбы деп. Если они скажут, да, бизге общий складтан берилбей калды, бул киши керт башы менен жооп берет. Бирок бул киши закупка болду, 3 айлык запас болуп атат деп айтып атат да. Бул отделенияда болуп туруп саттырып алса, анда отделениянын заведующий. Неге ушуга жооп берип коюңуз? Мулар эмнеге сатып алды? Биз эми суббота, воскресенье окула турган болчосо, мисалы да, түгөнүп да калышы мүмкүн, ар кандай бир ситуацияда болуп калышы мүмкүн. Азыр Наполов деген отделение көп да, тем более туугандары көп кирип атсачы, мисалы 1ден эмес 2ден 3дөн киришет да. Бирөөсүн киргизбептир. Өлгөндөн кийин киргизип атат, бирөөсүн гана. Эми ошондо да бахил ошого каралган, эми ошондо биз териштирип көрөбүз. Жок, негизи бар беле ошол учурда? Бар. Бахилы, маски, марля, бар, есть. Это все это есть. Эртең аны көрсөк Жок, бар. Мен баягы дайыма эмес, андай да болуп калды, бирок бар запастар көрсөк. Болгону мындайда биз азыр по больнице мындайда ой кетип атат да, баягы биринчи суроо берилгенден кийин экинчи суроо. Больница сатып алды, общий больничный складта туруу. Бирок больничный складтан негедир заявка берилбей, отделенияга берилбей калса, бул ошол заведующий менен главный сестрасын түктөн түз. Сиз жолуну да билет экенсиз, кантип? Жол эмес, просто мен өзүм иштеп көргөм да, я же практик все-таки. Анан естественно ушундай ситуация болот, анан кийин баягы териштиргенде ал айтып калат да, мен главныйым тойго кетти эле, ашка кетти эле, анан заявка берилбей калыптыр деп. Ошондой болуп калышы мүмкүн дегенди айтып атам. 3 күнгө
Дем алыш күндөрүндө учет Дем алыш бериш керек күнү бесперебойно бизде экстренная служба 24 саат Суббота, воскресенье, күнгө. Бизде суббота, у нас шестидневка. Суббота күнү 4:30 чейин иштешет элдер. 4:30 чейин главный сестра иштеп, бирок баягы мен мисалы бүгүн наным бар, бирок эртең воскресенье күнү мен эртең мен туруп камыр ачтып жаңынан кылам деп план кылабыз да. Ал дагы эртең мен жок болуп калам. Выдачага вдруг мен жок болуп калсам, мындайда постовой медсестрага ошол күндүн полностью лекарства, изделия медицинского назначения жашнакай кылып туруп отпуск кылып туруп анан кетиш керек да. Демек кылбай койсо, бул жерден ичинен отделениядан карап көрөйлү. Мен айтып атам го, эртең барып на месте барганда эмне себептен киши сатып алып атат, эмне себептен сиздер мындайда складыңарда турса, бул бир окуя эмес, бул күндөгү көрүнүш. Ал жерде мен барганымда ошол жердеги этаптар жакындары чыгып айтып атат, мунуларды сатып алып атабыз, мунуларды сатып алып атабыз деп мага суроо берип атат. Жана система прослеживания деген киргизилип аткан мына ушул болду да. Президент Турцияга барып, Турцияда система прослеживания мындай. Дары дармектер больницага кирди, анан мисалы кандай болчу мурун? Карта бар. Картага мисал жазылат. Улукбек Арыкбекович жатат. Ага 5 таблетка аспирин, 3 таблетка кетанал дегенде эметип туруп. Сизге эми телефонго уведомление келинет. Биз терапия бөлүмүнүн кардары бүгүнкү күндө жатып атасыз, сизге кечки приемго 2 таблетка атенолол мисалы оповещение келип турат. Сиз ошондо билип турасыз. Вот это лекарство я получил деп. Если вдруг кто-то вам прислал уведомление из системы пришло, но вы это лекарство не получили, демек бул мындайда коррупцияга жол берилет деген. Прослеживаемая система болгондон кийин уже мындай кадамга барбай калат. Понимаете? Бул уже каждая таблетка, каждая марля болуп туруп. С 1 апреля биз бул этап менен киргизип атабыз. Азыр сильнодействующий бар эмелер, дарылар бул системага киргизилди. Азыр стационарлар кирет кийинки этап менен. Кудай буйрса жылдын аягына чейин иштеп калат. Келиндин балдары эмне болот эми? Эмне кыласыңар? Кандай болот? Биз бул жерде мынакей министр деле айтып атат, биз терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ушул келиндин жакындарына, балдарына, жолдошуна, ата-энелер бар болсо. Бул жерде эми баягы мындайда жаңы баштап атабыз бул ишти. Эмне себептен кетип калды, неме болуп калды, бул боюнча кошумча дагы айтылат, кошумча маалымат беребиз. Негизи азырынча жаткан кичекей Алдейди, Ымыркайды колдон келишинче жашнакай кылып туруп карап беребиз. Тиги төрөттөгү келин туугандарына чейин жазып чалып берип атат да. Мен болбой калдым, бул карабай атышат мени депчи. Мен операция кылгыла десем макул болбой атат булар деп жалдырап туугандарына ыйлап жазып атат. Бул боюнча биз туугандар менен иши жолуга элекпиз да. Биз Жок, негизи туугандары ошол учурда операция кыл деп, ал өзү дагы туугандар дагы мындай бир кайгырып дарыгерге кайрылып атса эмнеге кылбады? Ошону кылыш керек беле? Эртең эми аны эми специалисттер чечиш керек. Эртең мен акушер-гинеколог эмесмин, ооба. Конечно, эми эртең барабыз, чечели. На месте барып сүйлөшөбүз. Биз азыр маалыматты мындай айта албай жатабыз да, билбей жатабыз пока. Аякта именно медицинский жагын көрөлү. Айтабыз, на месте барып карап көрөлү, керек болсо. Пациенткага жүрөгү сооруп атат, кайгылып атат, 9 бала калды, 7 калды. Биз ошого дагы кайгырып атабыз. Эртең барып ошол бүт дарыдан баштап туруп санитарка эмне болуп аткан ошол мезгилде баарын карап, именно ошол процессти бул бейтапка кандай кимиси келип атты, кимиси карап айтып атасыз, эч ким келген жок деп. Ошол жакта историяда жазылып турат. Видео көзөмөл барбы үстүндө операционныйда? Операционныйда эмеде бар. Неге болбойт? Операционныйда болбойт. Приемныйда пока бизде жок. Вход бар, приемныйда бирок үстүндө жок. Коридордочу? Жок. Коридордо жок. Родзалда кое албайбыз да. По информации только по согласию. Если женщина захочет лечь, а многие женщины же не хотят в объективе лежать голой и проводить вот эти процессы. Жок, коридордо айтып атабыз. Коридордо болуш керек. Эмнеге жок? Жок, биз кое элекпиз. Кое элек, значит. Бирок бул киши келгенде жарым эле жыл болду. Кантип билесиздер эртең качан келгендигин? Историяга түшөт. Электронный история турат. Электронный история бар. Консилиумга чакырылды, баланча киргизилди, баланча дополнительное назначение кылды, много анализ алынды деп, это все в истории фиксируется. Ким кирди, кайсы специалист кирди, ошонун баары кирет. Акушеркасы кирди, неонатологу кирди, баары кирди. Комиссиянын мүчөсү канча, кимдерден түзүлдү? Значит, биякта
Ажама Эсенбековнун Мен көзөмөл барат эртең. полностью ишине. Мен баратам эртең, анан кийин 2 ведущий специалист, бирөө доктор медицинских наук, бирөө кандидат медицинских наук практик. Анан кийин анестезиологду алып атабыз, эмне себептен ошо анестезиологический дагы ошол жагын карайлык деп. И 5 киши, состав 5 киши болуп атат. И первичный звено токтогузда көзөмөлдө болгон турбайбы? Ошон үчүн первичный кандай көзөмөл кылып аткарылды? Ошол жагын изучать. Коргоо органдарынан кошсоңуздар болбойбу? Это наша ведомственная комиссия. Следствие болуп атат. Биз лечебный жагын карайбыз. Эми биякта өлүм болуп атпайбы? Бул сиз маалымат берип. Бул азыр ошол эмени материнский өлүм боюнча материнский карашып жок. Жок, ошол боюнча эртең эметесиз. Булар мындайда, булар кийинсиз дарылар карап, биякта параллельно карайт буларчы. Не только дары-дармекти да карап чыгат, жана да айтып беришти го. Бөлүм барбы коррупцияга каршы күрөшкө? Бар, бирок биз маалымат тап келебиз да. Эми сиз көрсөтүп атпайсызбы, муну сатып келди. Биз өлүм боюнча баратабыз да, клиника жагына. Себептери, симптомдору, өлүмдүн симптому ушу пропорциясы болуп атпайбы? Приказда жазылып турат. Жок, приказда жазылып турат. Любого может привлечь приказ. А комиссияңыздар канча убакыттын ичинде? Эртең менен чыгып кетең, эртең менен. Канча убакыттан кийин алсак болот? Бирок маалыматты после вскрытия, заключения, Берде так. Жок, ал Эртең менен 7:30-8-те чогуу. Министрликтин өзүнүн ички адистик тобунан түзүлгөн комиссия ал эч кандай бир нерсеге тийишеси жок да. Ал сиздер өзүңүздөрчө биз өзүбүз тергедик. Медицинский выводтарды жазадык. Мындай ката болбосун, мындай ката болбосун, мындай ката болбосун. Мындай ката болду. Ошонун негизинде сиз жетекчи мындай секторуна көңүл буруңуз. Сиз мынау кишини обученияга жөнөтүңүз. Бул боюнча медсестраны ротация кылгыла. Биз ошону сурап ошону чыгара аласыздарбы? Чыгарабыз. Бул боюнча деле эртең изилдейбиз, көрөбүз. Эртең неметип турбайсызбы? Бешкалина менен байланышып туруңуздар. Анткени эртең биз кечки ошол жакта иштейбиз. Жок, канча күндө дейт. Канча күндө кайра келип биз протокол жазып, чечимдерин чыгарышыбыз. Анчын анестезиолог это объем какой операции там или родов? Нужно время. Бул шашылыш түрү алып коет да. Предварительно. Адистерге мүмкүнчүлүк бериңиз, толук кандуу карап чыксын. Канча күн керек сиздерге? Негизи Азамат Ситказич, толук кандуу караганда заключение, причину смерти мы не можем. Заключение болбайбыз. Бирок на месте вот это почему вот это все происходит, почему люди покупают, ошол жагын. Жок, ал жерде сиздер ичкиликтөө жүргүзөсүздөр да. Канчада келди, канчада болду, кандай анализдери болуп келет. Юридическая оценка убакыт менен может быть. Жок, сиздер мындай. Биз мындайда түшүнүп атабыз. Юридикалык оценканы укук коргоо органдары берет. Биз сиздерден сурап атабыз. Ошол жерде канча медициналык өзүнүн алардын функциясы бар, алардын инструкцияда көрсөтүлгөн милдеттери бар. Мына ошол милдеттери канчасы аткарылды, канчасы кайсы жеринде буларда плюс болду, кайсы жеринде минус болду, ошонун барысын сиздердин милдеттери. Биз бере алабыз, Азамат Ситказич. Здесь только истинную причину материнской смертности дают только после заключения судебного. И мы не можем сейчас заключение дать в том, что мынау причина болду, бул мынчада келди, тиги мынчада келди. Потому что биз история это медицинский документ, ошону карап чыгабыз, юридикалык эмес. Бирок следствие деген убагы менен артынан изилдейт да, сен канчада келдиң, минута, секунда. Ал жагын мы можем, мы только по документам. Ошон үчүн мен сизге айтып атам, азыр бергени биздики туура эмес болуп калат го депчи. Биз жашырбайбыз. Сиздер юридикалык дагы бир жолу айтам, оценканы бере албайсыздар, аны укук коргоо органдары берет. Сиздер өзүңүздөрдүн кызматыңыздарда көрсөтүлгөн функцияларын териштирип, кайсы жерде укук милдеттери бузулду, кайсы жерде кандай кылыш керек эле, ошонун баарысын вывод кылып туруп, мына боюнча биз мынанча кемчиликти аныктадык, функционалдык милдеттерин аныктадык, эми ушуга укуктук баа бергиле деп кошумча тергөөгө сиздер жиберип коесуздар. Биз беребиз аны, биз все равно запрос кылса эле беребиз, биз качпайбыз анда. Сиздер акт түзөсүздөр ал жерде. Сиз айтып атпайсызбы, мага качан бере аласыз? Мен сизге эле сразу эле айтайын. Истинную причину материнской смерти. Жок, сиздер акт түзөсүздөр да. Так, мындайда вопрос стоит о том, что мындайда функция боюнча
кандай ошибкалар кетти? Нет, мы не можем указать, Дмитрий Анишевич, потому что мы видим юридический документ, историю. Родственники могут совсем другое сказать. Если мы сейчас предварительно отдадим, то это с нашей стороны неправильно. Здесь вопрос мындай болуп атат да, дарылар боюнча. Дарылар боюнча. Чего нет, почему? В принципе, эмне складта турса, эмне бул жазып бер аптекага депчи. Если больница жок болсо, анда зачем эмне алынган жок? Эмне үчүн 3 күнгө запас жок болгондо ушул болуп атат азырчы. Бул организационный вопростор болуп атат. Организационный ошибка эмес, недостаток болсо, аны бере аласыңар, правильно? Да, мы организационный вопрос. Нам барбы жокпу баарын изилдеп карап чыгабыз. Но только я уже не смогу, вот Улукбек Карипекович барын бер дегенде, я не смогу, потому что мне нужно сдать заключение. Организационно мындай керек да, не только комиссиянын анда эмне жок, мындайда я сизге айтып атпаймынбы? Истинную причину заключение судебной медицинской экспертизы, где пишется, аныктап, бул баланча органдарында мынандай эме табылды, тиги табылды. Биз азыр историяны эле карап атабыз, юридический документ история. Историяда кандай жазылат? Жазылып берсе, биз жазып беребиз. Эртеңки күнү заключениеда өзүңүз көрүп атасыңар, ножница болуп калса ким эметет? Там документы юридические, это юридическое право только имеет. Биз тура эмес кылып коебуз азыр. Сиз айтасыз. Нам баарын бере алабыз. Нам баарын бере алабыз. Эмнеге сайта тек жок, эмне бар жок. Сиздер комиссия түзүлгөндөн кийин комиссия ал жактагы окуя боюнча акт түзөт. Барып ошол жерде протокол түзөсүздөр. Монда ар биринин сөзүн сурайсыздар, ар биринин сурак кыласыздар. Ошонун негизинде анан сиздер акт түзүп, справканы жазасыздар. Ошо справканы сурап атабыз. Справкаңыздарды эле. Мен дагы айтып атам, сизге мен честно эмес, жакындарына. Правоохранительныйга беребиз. Запрос кылсын, жакындар через правоохранительный органы. Тергөөдөн запрос келсе эле, ошол күнү справканы беребиз. Ата туугандарга туура түшүнүңүздөр. Баягы бул жерде это заинтересованная сторона, это родственники. Баягы мындайда горюющие, страдающие люди. Анан бул жерде аларга справка берип, бул жерде бул моралдык жактан, этикалык жактан и профессионалдык жактан дагы мындайда биз поддержка кылабыз бул семьянычы. Баланы карайбыз, неметкенге аракет кылабыз, үйдө калган балдарды мындайда по возможности медицинский наблюдениясын, семьясы менен постоянно контактта болгонго аракет кылабыз. Бирок справканы только если тергөө запрос кылса, без проблем. Тергөө запрос кылды, ошол момент 1-2 сааттын ичинде биз ошол медициналык сыр боюнча мыйзамды айтып жаран. Эми мына бул окуя жалпы Кыргызстанга, жалпы медициналык мекемелерге чоң кулак кагыш болушу керек. Туура айтасыз. Мына министрликте эки зам министрдин астында отурабыз. Төрөт абсолюттук түрдө акысыз экендигин, мамлекет баарын кепилдегендигин дагы бир жолу айтып атабыз, баса билдирип. Сиздер акыркы сөзүңүздөрдү айтып коюңуздар, коомчулукта ошол мекеме кызматкерлерине коомчулукка төрөт боюнча. Бул жерде аябай оор окуя болду. Мындайда дагы бир жолу биз айтып коебуз келет. Аябай катуу сокку болду бул үй бүлөсүнө, жакындарына, балдарына дагы бир жолу ошол терең кайгыруу менен мындайда артык айрылуу болсун деп дагы айтабыз. Анан балдар аман сен чоңойсун. Ошол кичинекей жаңы төрөлгөн ымыркай аман сен роддомдон үйүнө барсын. Башка эмне деп айта алабыз? Мындайда аябай аракет кылып, дыкаттык менен текшерип беребиз, карап беребиз. Бул жерде баягы мындайда биз дагы күткөн эмеспиз, что ушундай болуп кетет. Өзүңүздөр айтып атасыздар, жашынакай болуп эле кирди төрөткө, 9-төрөт болуп атат, тем более. Анан кийин 8 төрөпсүң, 9-сунда эле төрөйсүң деп койгон жок турбайбы дарыгерлер? Бул жерде баягы мындайда аял киши баягы мен жеңил төрөйм, баягы жашынакай төрөйм деп ниети менен келет да. Мен келдим, неме кылдым деп. Өзүңөр айтып кеттиңер, кече күлүп кирди деп эмне кылайлы эми? Ушундай ситуация болду. Толугу менен бул жерде саламаттык сактоо министрлиги муну көзөмөлгө алабыз. Башынан аягына чейин ачык, айкындуу, адилеттүү карап бергенге бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Жакшы, билимдүү, тажрыйбалуу мүчөлөрдү камтыган комиссия жерине барып чыгат. Токтогулдагы эртең видео конференц связь менен ошол жерде координатору, Токтогул ЦООПнун жетекчиси менен ошо первичкада алып барып жүргөн врач менен дагы ошол жерден видео звонок аркылуу сүйлөшүп, аны да кошо маалыматтарын тиркейбиз. Анан кийин кандай запростор керек болсо, укук коргоочу тарабынан маалымат мындай бергенге даярбыз.
юрист сиз постоянно байланышта болуп туруңуз, сүйлөштүкпү. Анан кийин эртең кечинде уже мындайда предварительно баягы мындайда на месте барып болот Бекташевич. Кайсыл жерден слабые места были, кайсыл жерден кийин ушундай болбош үчүн биз мындайда барып на месте териштиришибиз керек. Туура түшүнүңүздөр, жерге чыгып барып на месте карабагандан кийин мынакей азыр уже кечки 9 болуп калды. Толук картинаны биз дагы сиздерге айта албайбыз. Анан кийин бул жерде айтып кетчү нерсе, физиологические роды, да, Кудайга шүгүр. Если там у женщины все в порядке, жакшы болуп, неме болуп жүрүп атса, албетте бул жерде мындай ашык семьяны эч ким мындай чыгымга дагы алып барбайт. Бирок бул жерде нештатный ситуация болду, түнкүсүн болуп атат. Буну барып дагы бир жолу мен айтам, эртең на месте складтарына чейин карап чыгабыз, эмнеси бар, эмнеси жок. Качан передача отделенияга болгон, эгерде бул жерде отделенияда болуп туруп, бирок больныйга жетпей калса, роддомдон дары-дармек сатып алганга мынау дарылар бекер экендигин айтып койбойсузбу анда коомчулукка? Давайте кеңес бересиз. Жок, көрбөдүңүзбү? Хорошо. Ооба, бул жерде ПЖЛВСК, перечень жизненно важных лекарственных веществ, кайсыл дары-дармектер кирсе, ошол дары-дармектер ЦОПныңбы, Огул больницаныңбы жетекчилиги тарабынан сатылынып алыныш керек тендер аркылуу. Азыркы учурда ошол корун дагы көрөбүз, корунда эмне дарылар бар экенин дагы көрөбүз. Анан экинчи маселе, естественно, бул врач эмне себептен именно ушул, эгер вдруг переченге кирбей калган дарыны неметип атса, эмне себептен сиз ушуну назначение кылдыңыздар деген дагы встречный суроо болот. Ага эртең операция кылган ушул аялда башынан аягына чейин мындай карап өткөн акушер-гинекологдон дагы жообун күтөлү. Бирок марля, бахила, бинты, вата, все это в наших организациях здравоохранения есть бүгүнкү күндө. Аны списокка менимче жазбай эле коюш керек болчу. Да, мен кошуп кетейин. Бул окуяда бияктан да Мизравтан көзөмөлгө алынып, министр дагы өзүнө алды. Мен айтып кетейин, объективдүү болот да, расследование. Комиссиянын иши. Биз да контролго карап турабыз. Биз өзүбүз врачпыз. Комиссияда справка келген өзүбүз окуйбуз анын иши. Суроосо буларга суроо беребиз. Мен биз да көп жыл иштеген, практика иштеген врачпыз. Жөнүн бияка да келген жокпуз. Клиницист болобуз, биз да түшүнөбүз көп нерсени. Биз тараптан да ошол объективдүү караганга да көзөмөлгө алабыз. Күнөөсү болсо, биздин коллегалардын ошол врачтардын, медсестралардын жетекчисинин күнөөсү болсо жооп беришет. Күнөөсү болсо, биз справканы жазгандан кийин ошол эле правоохранительный органда ошо кандай болгон ошол баары берилет да. А жерде уже комплексно каралат. Судебно-медицинская экспертиза боюнча, биздин справка, полностью комплекс карагандан кийин уже укук органдар чечет, ошо следствие берип туруп сотко беретпи, кандай кылат экен. Бирок биз тараптан даже организационный жактан дагы ашыктар кетсе, баары жооп беришет. Мына ушул окуяда айтып турбайбы? Алдын ала дарыгер менен сүйлөшпөй, алдын ала ыраазы кылбай, ушундай бир салкын мамиле болгондугунун өзөгү ошо жанагындай паракорчулук болуп, ушунун дагы кесепети тийип атпайбы? Анан алдын ала барып көңүлүн алып, алдын ала барып аны ыраазы кылмайынча көңүлүн сыртында калтырып, анан ал кыйкырып болбой калып, мындай бир ит азап чеккенде анан көңүл бурулуп, мына ушундай моменттер эми балким себеп болуп атат деген ойлор болот да. Эми алдын ала ушул азыр сиздердин комиссияңыздар жыйынтыгын чыгарсын, укуктукка берилсин. Анан акыркы суроом болсун, Байсебешинен сиз ошо токмок согуп, кечээки мына Чүй больницасында дагы абдан көп адам кайрылып ыйлап атышат да. Анан ал боюнча баягы курсагында каза болуп калган наристенин тагдыры эмне болду? Бизге ошол жакындары чалып айтты, карап атышат, ушундай болуп атышат деп. Мен сизден сурайын дегеним, мекеменин кызматкерлерине, ошол жердеги дарыгерлерге, дарыгерлердин кадыр баркына көлөкө түшүрүп аткан айрым ушундай дарыгерлерге кандай чара көрдүңүздөр?
Биринчиден сиз менен мен сүйлөшкөнмүн, баарын айткам. Ошол эле күнү мен ошол Битап менен сүйлөштүм. Анан кийин сиз туура эле айтып атасыңар. Мындай жалоптор түшкөндөн кийин комплексный проверка кылабыз ошол төрөт үйүндө. Анан чараларды көрөбүз. Өзүңүз айткандай, мынакей мен дагы кайрылат элем, урматтуу элим журтума деле кайрылат элем. Коркпогула, эгерде силерден акча сураса, закон бар бизде. Мыйзамдын чегинде иштейли. Эгерде ушинтип сураса, айткыла, номерлерибиз турат. Чыгабыз, ошол эмелерди баарыбыз токтотпосок, мына сиз келип атасыңар, коркуп. Мен дагы ушундай служебный расследование кылгандан кийин Битаптар айтат, коркуп атабыз, вдруг бизди карабайт. Карашат. Бирок закон менен баарыбыз иштесек, ошол мыйзамда баарыбыз бир болсок, андай учурларды жоёбуз да. А эгерде бирден ушинтип атып эле эметсек, конечно, это тяжело бизгечи. Саламаттык сактоо министри жалгыз эле баарыбыз чогуу иштейли. Сиз дагы мына жардам берип атасыңар. Эл журт дагы билсин, закон бар, мыйзамдын чегинде. Коркпогула. Программа государственной гарантии бар. Бизде акысыз. Эгерде бирөө сураса акчаны, айткыла. Фомстун телефону бар горячий. Мен да номерим жазылып турат. Чалганда мен эч качан түнү күнү иштейм, эч качан жок дебейм. Ошол жерден эле чечип эле беребиз. Бирок жарандар коркушпасын. Карабайт депчи карашат. Чүйдөгү төрөт үйүндөгү окуя боюнча ал жаран жакшы эле аман эсен бошонду. Сайтатта өзүңүз айткандай жана мезопрестол табылган. Ошол эле күнү мен барганда эле уже жанагы схема боюнча уже процесс башталган. Эртеси бир 2 күндөн кийин эле ал бошонду. Состояниясы жакшы деп жолун айтышты. Бул боюнча как раз заведующий, ана координатор өзү дагы төрөт боюнча, вообще родовое умножение боюнча сразу эле айткан, эмне себептен маалымат ушундай болуп атат, эмне себептен эл кыйкырып эметкенден кийин чуркайсыңар деп, ал боюнча биз дагы чечим кылып атабыз. Ошол Чүй облусунда, ошол төрөт үйүндө өзүңүз айткандай көп эмелер болуп атат, учурлар токтобой жатат деп дагы айтып атасыз. Аны биз контролдойбуз. Проверка кылып эле чечебиз. Эмне чара көрдүңүздөр ошого? Ал боюнча мен координатор здравоохранения айткам. Координатор здравоохранения чара көрүш керек. Мен укугум жок. Аякта заведующий ал чооптун чоң башкы дарыгери бар. Башкы дарыгери менен да сүйлөшкөм, бирок азыркы мезгилде башкы дарыгери ошол случайдан кийин эле азыркы мезгилде башкы дарыгер назначен. Мурунку башкы дарыгер сиз айтып атпадыңызбы эмнеге элек? Алмашылды башка дарыгер азыр. Ошол боюнча биз ойлоп атабыз, ошол башкы дарыгер мероприятияларын кылса, биз дагы төрөт үйүнүн дагы акыбалын дагы бир эмес канча эметип атабыз, бирок дагы дыкат контролдоп, өзүңүз айткандай эмне себептен мынанын баары элдер учур менен көтөрүп атат деген маселени биз дагы ошол жагынан проверка кылабыз. Бизге убакыт керек да. Түшүнүктүү, рахмат сиздерге. Эми комиссиянын жыйынтыгын эртең бүрсү күндөрдөн 3-4 күн керек болот. Анан ошол жактан таанышабыз деген ойдобуз. Биз азыр Дордой базарында жайгашкан Чоро карго ишканасынын атайын жүк сактоочу кампасында турабыз. Урматтуу көрөрман, эгерде сиз Кытайдан жүк алдырууну ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге бул багытта ишенимдүү Чоро карго ишканасын сунуштайбыз. Оор техникаларды, электро же бензин менен жүрүүчү автоунаалар, өндүрүштүк же агротехникалар, станокторду эч бир оорчулугу жок эле алып келип беришет. Ошондой эле Иву, Гуанчжоу, Урумчи шаарларында биздин кыргыз балдар сиздердин баардык кызматыңыздарга даяр. Кытайдагы кыбыр эткен тиричилик техникаларынын көлөмүнө же салмагына эч ойлонбостон байланыша берсеңиздер болот. Чоро карго ишканасынын Бишкек шаарындагы кеңсеси Гоголь 112А дарегинде жайгашкан. Байланыш үчүн номерлер 0555 69 0002, 0774 69 0002, 0502 312 000.